кээде жигит төө менет, кээде жигит жөө жүрөт. Кызматта турганда көбүрөөк сынга болуп, көбүрөөк талкуу болуп аттым. Президент Садыр Жапаров президент болот, көрөсүңөр деген маанидеги посту дагы көпчүлүктүн катарында мен да окугам. Сооронбай Шайырчыга айттым. Революция болот. Шайлоодо революция болот, Өзүңчө эле божомол аналитика кылып туруп эле айткансың, Кайсы партияга кирейин деп сурагандаргачы, могу партияга кирбей эле бул өтпөйт деп айткандарым бар да. Садыр Жапаровду аябай колдоп жүргөнсүң да. Кыйналып мусарпур болуп жүргөндө чынында мактап жүрдүм. Камакта абакта айып коюлуп отурган Равшан Жээнбеков кезинде ошол Садыр Жапаров үчүн Жардам берген. колдон келишинче жардам берген турбайбы? Атамбаевка жаман көрүнүп, уунтук жеп жүрүп. Кандай критерий менен сен сезге башчы болуп калдың? Өзүңүз ишенген, эч кимден коркпогон бирөөнү кой деген окшойт. Мага сунуш кылды. Жетекчи болуп баарына. Кандай болду жөндөп кетиш? Пока мен түшүнгүчө силер нукта алып барып турасыңар деп. Коррупция менен күрөшүү кандай болду ошол жерде? Же болбосо анча-мынча азгырыктар болду? Даже үйдө отурган апам ишене баштады. Ушундай жеп койдуңбу депчи. Кызматтык машинең менен болгон жанагы автокырсык. Бирөө келип калды. Бул тирүүсүң байке деп элечи. Туризмди өнүктүрүү фондуна жетекчи болдуң да? Дибиллионс деген балдардын каналы бар YouTube'дачы. Биз парк куралы дедим. Таараткана маселесин кантип чечсе болот? Көп ошол биздин жанагы эшиктеги туалеттерден көңүлү калат. Мен силерди керек болсо эскертем. Мен силерди керек болсо анан сотко берсем, анан камаласыңар ыйлактап. Ойлонуп жазам. Анан жазып бүтүп дагы камабайбек эле мен жаман оюм жок деп жазып коем. Камчыбек Ташиев боюнча дагы мындай Вангую деген аналитикаң өзүң божомолуң барбы? Кийинкиде Камчыбек Кыдыршаевич барат дагы борборду Жалал абадка көчүрөт. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Кезектеги биздин ушул пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү заманбап тил менен айтканда подкастыбызды баштайбыз. Биздин подкасттын маектешүүнүн кезектеги коногу бар, ал Кудурет Тайшабаров. Кудурет мырза, саламатсызбы? Мындай биздин менен, сиз менен баштайын деп турам. Саламатчылык, урматтуу Эрнис Каязов каналынын көрүүчүлөрү. Кудурет Тайшабаров 41 жашта, кичи мекени Алай району Корулайлы. Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин бүтүргөн. 2015 жылга чейин бир нече маалымат каражаттарында иштеген журналист. 2009 жылдан бери кыргыз эстрадасындагы ырчылардын 70%-на ыр жазып берип, 300дөн ашуун чыгарманын автору. Кинопродюсер, сценарист, актер катары дагы кино сүйүүчүлөргө таанылган. Волейболист катары Кыргызстандагы турнирлерди бир нече жолу уткан спортчу, саясий партиялардын үгүтүн жетектеген пиар-менеджер, политтехнолог. 2020 жылдан кийин эркин экономикалык аймактын генералдык директору болгон жана туризмди өнүктүрүү фондунун президенти болуп дагы эмгектенген. Эрнис беке, мен чакырганга кубанычтамын, ыраазычылык. Көп эле тырыштым келбей эле коеюн, мен эмнени айтмак элем депчи. Анан сиз азыр сиз десеңиз мага кичине ыңгайсыз болуп атат, жашоодогудай эле сен деп кайрылабыз. Сиз агам, сиз экөөбүз бир тармакта иштеп жүрдүк. Сиз деген алыстатып коет экен, тиги орустарды дагы айтмакчычы. Бир жерде ушул Камчыбек Кыдыршаевичке бир маселе менен арызданайын деп кирсем, момундай болуп атат, тигиндей болуп атат деп анан бүт кол алдындагылар менен отуруп эле эмне маселе айтыңыз, эмнеге келдиңиз десе, сиз дей баштаганда алыстап өзүңдү алыс сезет экенсиң да, анан башка эле маселелерди айтып кетип калганда ошон үчүн сен десеңиз мага ыңгайсыз болуп атат. Эми биз баягы экрандан, студиядан сырткары азыр эле буга чейин эле сен мен деп эле ага иниче сүйлөшүп келбедикпи? Бирок эми ошентсе деле кээ бирки мага карата ушу комментарийлерде сынды мен угуп калам да, эми сен дебей, сиз дебейсизби депчи. Анан эми бирок мен азыр уруксатты алдым. Сен мен деп эле неге сүйлөшө берели. Кудурет Тайшабаров боюнча азыр эле буга чейин ким экендиги тууралуу кыскача видео визитке айтылды. Кудурет, эми өзүң баягы чыгармачылыкка жакын адамсың. Кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт. Төө мингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп төгөрөктөп эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти ушунуку өттү деп түртүп нукуп эл күлөт дейт да. Анан сен буга чейин мен билгенден журналистикада гезиттин дыйканы болуп жүрдүң, гезиттин өйдө ылдыйын жакшы билип жүрдүң. Анан мамлекеттик кызматтарда болдуң. Мисалы үчүн ошол эле Бишкек СЭС ишканасын жетектедиң. Туризмди өнүктүрүү фондунда жүрдүң. Эми мамлекеттик мындай бир мансаптуу бир кызматта жүрдүң да. Азыр болсо эми өзүңчө мындайча айтканда эркин адамсың деген, мамлекеттик ишке байланбаган. Мен жана макалды жөн айтканым жок. Кандай экен? Жөө жүргөндө, төө мингенде дегендей.
мындай да жана ушунуку өттү деп деген жери мага неме болуп кетти. Мен тескерисинче жөө жүргөндө меники өтүп кетет да, себеби мага эркиндик пайда болот. Анан Facebook'тан ар бир немеге сын кылып, анан кечеги жанагы көлдөгү бир тууган фесттин концерттин светин бийлик өчүртүп коюптур да. Ошол сыяктуу учурда жанагы какшыктап тиги сарказм менен жазып тиги мен өчүрүп койдум деген сыяктуу неме кылып тийишип турам да. Ал эми немеде жанагы келекелеп белгилөт дегенде мени жөө жүргөндө эмес, тескерисинче кызматта турганда ушул мен түшүнбөй калдым. Биздин элдечи ушундай неме бар экен, түшүнүк бар экен. Бул костюм шум кийсе эле мындай эл душманы сыяктуу мамиле кыла беришет экен да. Мен наоборот кызматта турганда көбүрөөк сынга кабылып, көбүрөөк талкуу болуп аттым. Себеби бош жүргөндө мен жөнүндө эч ким жазбайт да. Кызматта жүргөндө төлөп беришеби же эмне кылышат билбейм. Тим эле ондогон жүздөгөн адамдар жамандайт да. Анан ушундай экен деп. Атак мен жанагы кызмат убактылуу экенин билип, эч качан мындай көпкөн жокмун, мындай башкача болуп өзгөрүп кеткен жокмун. Мурда кандай болсом ошондой жүрдүм. Жада калса жанагы мен Бишкек экономикалык эркин аймакка барганда мага чейин Дүйшөн Исмайлович Ирсалиев директор болгон экен, Атамбаевдин досу. Анан айына 1000 литр бензин коротот экен. Служебкалары 3 водительдери бар экен, 3 офисте 3 секретарша, 2 советник, 1 помощник, 2 телохранитель сопровождение менен жүрчүкөн. Мен анын баарын көрүп алып, муну көрсө кудурет көбөйүп кетти деп ойлойт. Ал мурунку жөнүндө кабары жок да деп, анан өзүм айдап водительдин жумуштун маселесин тиги кызматкерлерди ары бери ташысын деп күндүз бош коюп ушундай неме кылып жүрдүм. Себеби бүт нерсе убактылуу экен. Биз тарыхтан көрүп жүрбөдүк. Журналисттер бул мындай мандаты жок депутаттар да, мындайча айткандачы, түбөлүккө шайланып калышат. Постоянно эл тарабын, эл дүйнөнү айтып жүрүпчү. Ошодон канча муңун көрдүк саясатчылардын. Улам келип, оматы келип, кайра кеткендерин көрүп, эртеси шалпыйып калгандарын көрүп эле, кой, эртең деле кайра неме болуп калам деп ошол эле калыпта жүргөнгө аракет кылдым. Негизи мына бул мен билгенден экөөбүз жолукканда машина базарда мен бир машина караштырып жүрүп, ал көп жыл мурун 10 жыл болуп калдыбы, ошондо бир велосипед минип жүргөн экенсиң, анан шапылдап кандайсың байке деп экөөбүз агайын сүйлөшкөнбүз. Дегеним, мамлекеттик кызматка келип калганың жөнүндө да. Сен журналист болуп жүргөн жылдары ошо мындай социалдык тармакта активдүү болуп, айрыкча түз айтканда Садыр Жапаровду аябай колдоп жүргөнсүң да. Постторуң окуп калчу элек. Анан жанагы бир терминиң бар, вангую дегенчи. Ванга сыяктуу мен айтып коем, көрөсүңөр ушундай болот деген сыяктуу постторуң да бар эле. Анан президент Садыр Жапаров президент болот, көрөсүңөр деген маанидеги постту дагы көпчүлүктүн катарында мен да окугам. Бул кандай негизде ошондой болуп калды? Анан чындап эле баягы сенин божомолуң мындай туура чыкты да. Эми көп ойлошот, мен ушу Facebook'тан эле колдоп жүрүп эле анан тиги кызматка, саясатка келип калды депчи. Чынында башынан айтпаса эл мындай, эми мен мисалы Исхак Масаличе Түгөл Байказаковтай тааный бербейт да. Энис Кыязов кимди чакырып алган дебесин деп мен башынан кабар берип коеюн. Мен ушул 2001-жылы экономфакка тапшыргандан баштап күндүз окуйм, кечиндесин атама жардам берем да. Атам ал кезде оппозициялык гезитте иштеп неме болуп калган. Эми ал кезде Акаевдин убагында деле куугунтуктар бар болчу да. Себеби убагында атам орус тилин расмий тил кылып салдың деп Акаевдин сыйлыктарын албай койгон экен. Ошондон баштап эле бүт жактан неме кылып, анан кыргыз тили коомунун эне тили гезитин жетектеп жүргөн да. Анан ал жактан кеткенден кийин анан ошол жеке гезиттерди ачуу немесине башталып кетпеди кийин. Ошолордун башында туруп калды. Ошондо жаңы кылым деген гезит иштетип жүрүштү. Ага чейин Бекен Назаралиев агабыздын жаңы Ордо деген гезиттеринде иштеп жүрдү. Анан ошондо жанагы Акаевдин биринчи немеси креслошу шастасыста баштаган кездер болчу дейм. Ал кезде мисалы азыр Садыр Нуркожоевич WhatsApp аркылуу, интернет аркылуу элдин аң сезимин ойготуп келип атпайбы? Ал кезде элде интернет жок, телефон жок. Эмне кылыш керек? Гезиттерди таратып чыгарчу да. Ошол кездерде мен аралашып калдым саясатка. Себеби
атам мисалы бирөө менен интервью алып келет, ал кезде диктофонго жазасың, сага берет, мону кагазга түшүр дейт же компьютерге түшүр дейт, мен ошону отуруп жазам. Анан сиз эми интервью алганда билесиз да, көп эле оюн толук көркөм айта албайт, анын баарын журналист, тиги белгилүү адамдарды белгилүү кылган чында журналисттер да, сөзүн көркөмдөп акылды көрсөтүп атат. Көркөмдөп түздөп. Анан ошентип мен жазып берем, кайра атам редакциялап гезитке чыгаргандан кийин эле мага тиги киши аябай акылдуу сезилип калчу да. Ошентип жүрүп редакциялаганды үйрөндүм. Анан тиги өзү оппозиционный гезит болсо эч ким иштегиси келбейт. Камоолор ошондо башталган да. Неме куугунтуктоолор, артынан неме слежка жүргөндөр. Анан эч ким иштебей койду редакцияга. Анан атам өзүнүн жакын немелерин алып келе баштады. Жездебиз бар, Азизбек Чамашев деген. Аны алып келди журналист кылып. Келдибек Назиров деген биздин, мен Айштан Мамат Садыров менен атам экөө жанаша илгертен дос болупчу, жанаша үй салышканда, анын ошол үйүнө жанагы Баткенде согуш болуп 2000-жылдары билесизби? Ошо Келдибек Назиров качып келет да семьясы менен. Анан ошол жерде жүрүп журналист болуп кетет. Өзү мектептин директору болчу. Аны кандайдан билип калат? Эми жаңы качып келген, Бишкекке келген адам жумуш кылыш керек да. Сканворд түзүп, билесизби ал кездерде сканвордтор аябай мода болчу. Атайын сканворд гезиттер чыкчу. Сканворд түзөт экен Келдибек байке. Анан редакцияларга тапшырып акча кылат экен. Үйдө жатып эле бул кантип неме кылып атат деп мен кызыгып, алар мындай сөрүдө жатып алып сканворд түзөт. Мен тамбашка чыгып баратып мынтип көрөм да, тиги эмне жумуш кылып атканчы. Мен сканворд толтурганды жакшы көрчүмүн. Анан мен Келдибек байке, эмне сиз түзөсүзбү сканвордторду десем, сен билбейсиң да, бүт Кыргызстан сканвордторун мен түзөм дейт. Анан мага деле үйрөтүңүзчү, анан мен ага жардамчы болуп анан үйрөнүп кеттим. Биринчи немелер ошол журналистикада ошо сканворд түзгөндөн баштады да. Бул жумушта тиги Али Токтокуновдун деле биринчи неме шактары болчу. Али Токтокунов менин группалашымдын жээни болот да. Анан группалашым экөөбүз сканворд түзүп жүрүп, кийин Али дагы ошону тапшырып жүргөн. Мен КТРде иштеп жүргөндө КТРго келип тапшырып кетчи, гонорарын алыпчы. Ошентип жүрүп анан журналисткага келген Аличи. Өзү финтехти бүткөн болуш керек Али. Мындай кесип журналист эмес да. Экөөбүз окшош. Мен да эконофакты бүткөм да. Анан ошентип иштеп жүрүп, биз жанагындай 200 000, 250 000 тираж гезиттерди чыгарып, бекер таратып, элдин аң сезимин ойгото баштадык да. Мына Акаевдер семьясы менен келе баштады, мындай мыйзам бузулуп атат, тигиндей мыйзам болуп атат деп. А телевизордон Осмон Акын Ибраев телевизордон укмуш кылып көрсөтүп коет да. Тим эле жашоо сонундайчы. Анан эл деп гезиттен ойгонуп неме болуп, анан революция болуп атпайбы? Ошо революциянын алдында биз биринчи куугунтуктарды мындай көрүп калганбыз. Горький көчөсүндө Freedom House деген типография бар. Биз гезит басып чыгарабыз. Атамдын эски гезит ачкан Москвич бар болчу, ошого полный басып чыкканда эле бизди ГКМ кармайт. Анан мени жанагы ошол кездерде чоңдорго алып берген Прадо, Үчкүбой губернаторлор айдаган машина болчу. Ошого берки жагынан салат, отурду машинага деп салып туруп, бул эшик жапкыча тиги эшикти ачам, зуу бирдей болот да. Экөө бирдей жабылып туруп мен түшүп кетем дагы. Горькийдин үстү жагында дагы деле мондай арык бар болуш керек, чоңураак сай сыяктуучу. Ошол сууга кирип жашын алам да. Тилер фонарик менен издегенде суунун ичине кирип кетем. Ошентип атамды алып кетишет. Анан ал кезде Курманбек Салиевич премьерликтен түшүп оппозицияда жүргөн да. Досбол Нурулу, Курманбек Салиевич, Үсөн Сыдыковдор ошол биздин редакциянын немесинде отурчу. Бакытбек Үсөнбековичтин кабинети бар болчу ошол жерде. Жаңы Кыргызстан партиясынын, коммунисттер партиясынын кийинки 120 беле немеси ошол жерде болчу да. Анан мен Курманбек Салиевич айтканда, эгер бирдеме болсо Максимге чал депчи. Максим ошол кезде бир аксы читиринген неме болчу, жаш бала болчу да. Анан ушундай бизди кармап кетти, гезиттерди алып койду дегенде кайра тиги ошол кезде анда СМБ эмес беле. СМБда байкеси Марат иштеп анан ошол чыгарткан да. Анан окуудан айдалып. Бул Бакиевдер бийликке келелек кез, оппозицияга биринчи оппозиция боло баштаган кез да Кыргызстандагы. Анан мен университеттен куугунтуктай башташты. Анан отчисление кылып салат. Се Аскар Чухтаевич Какеев, Акаевдин жакын адамы. Тайча барып отчисление кылгыла дейт. Кайра тиги проректорлорго чыгып атып, мен тренерлерим, мен декандарым кайрабастан эле кылдырып коюшат. Себеби мен университеттин волейбол командасынын капитаны болчумун да. Биз убагында
3 жыл катары менен универсиададан чемпион болгонбуз. Ошо боюнча ошол тарыхта мурда дагы кийин дагы кайталанган жок да. Анан мен баалуу неме катары кайра восстановление кылып алышты. Анан ой тайчо барып жөн жүрчү, отчисление болбой жөнчү деп жалдырашат эле. А мен саясий немелер менен отчисление болуп ошентип кыйналып жүрүп неме кылдым. А журналистикага ушул атамдын немеси менен келип калдым да, мен дагы кимге жалдырайм деп верстка кылат элем сабактан кийин. Өзүм эртеден кечке окуп, еще тренировка кылып, анан түнү менен верстка кылып туруп, типографияга алып барып, эртең менен базарга алып чыгып, бир 28 саат, 29 саат уктабайт элем да. Ошондо атам айтчу, балам, кээ бир күндөр болот уктабай кое турган, тагдыр чечүүчү күндөр болот депчи. Ошон үчүн азыр ошол атам немесин эстеп, кээ бир күндөр уктабай деле неме кыла берем да. Бир ошто жумуш болсо, бүтүрүп туруп кайда айдап баса берем мисалы. Мындай жоопкерчилик пайда болгондо уктабай кое турганчы. Ошентип ал саясатка аралашып жүрдүм. Кийин ошо Бакиевдер бийликке келип тиги болгондо атам аларды сындап, короче, кызматка жолотпой неме болгондо, өзүңүз деле билсеңиз керек, КТРде тиги Мелис Эшимканов болгондо жетекчилик кызматта иштеп жүрдү атам. Анан ошол таарынычтар менен аларга да капайсы болуп чыкканбыз да. Анан жанагы азыр Садыр Нуркожоев футбол ойноп атпайбы, бүт белгилүүлөрдү чогултуп алыпчы. Ошону 2007 жыл болуш керек. Максим Бакиевден $2000 алып, биринчи биз уюштурганбыз. Ошондо бүт азыркы депутаттар, чиновниктер, Садыр Нуркожоевдер депутат кезинде Бакыт Төрөбаев, Камчы Кыдыршайчтар бүт бар ошондо катышкан. Эшимканов КТРди алып чыгып, Эшимканов ошол футбольный команданы түзүү мечтасы болчу да, себеби Асада иштеп жүргөндө өзүнүн улуу байкелер менен иштечү да, алар футбол ойночу эмес. Бир өзүнчө команда кылып чыккысы келип эле анан КТРге барганда мен анда агымда иштечү элем. Чакырып туруп ошол жерден жумуш берип, анан ошол жерден футбольный команда түзүп, анан могул ишканалар арасындагы белгилүү тармакта жетекчилер арасындагы немен ошол жактан башталган да, Эшимкановдун немеси мененчи. Ошентип саясатка аралашып жүрүп, 2010-жылы революциядан кийин мен эми түштүктүк жигит катары мындай партиялар түзүлгөндө ата журттун немесинде иштеп калдым, штабындачы. Себеби жанагы Базарбай Темишев деген ата журт партиясынын юридический эси ошол болчу, атам менен жакшы болчу да. Ошол чакырып калдым, Киевский Правдада офис бар эмеспи, Садыр Нуркожоевич меники деген, ошол действительно ошондук болчу, ошол жерде болчу. Анан биз күндө штабта иштейбиз. Ибрагим Жунусов, Алмазбек Абытов азыр жогорку кеңештеги өкүл. Ата журт партиясынын ал кездеги лидери негизи мындай Ташиев болчу. Келдибекте тең турган эмес беле булар? Ташиев, Келдибек, Садыр Жапаров. Штабта Садыр Жапаров отурчу. Улантыр. Анан ошол Ибрагим Жунусов, Алмазбек Абытов, Базарбай Темишев болуп күндө обедке барчубуз. Тиги 5 убак намаз окуган киши только бизди халал немелерге алып барып ошол киши үйрөткөн да. Анан бир күн тизме түзүлө турган болуп калды. Карасак эле бүт байлар кетип атат, жаштар жок. Анан ошол жерде биринчи жолу сын айткам да, партиянын немесиндечи. Анан ким бул деп бүт баары неме кылып эсептешип, кийин спикер болгондо ушул жигит кыйын экен деп Келдибеков мага мени немеге өзүнө тартып неме кылып жүрдү, эми жердеш агам катарычы. Алайдатка деген волейбольный клуб түзүп жакшы эле неме кылды да. Ошол кезде кызмат кылганга аракет кылды. Андан кийин журналистикада жүрүп калдым агым кезинде. Ошол учурда Балбак Түлөбаев байке Аю холдингине вице-президент болуп барып калды. Анан сен уюштуруу иштериң, пиарың жакшы экен, бизге кел деп бир жарым жылдан ашык чакырып жүрүп, анан акыры ошол Аю холдингине барып калдым. Ал жерде 50ден ашык компания бар, бүт пиар, маркетинг биздин мойнубузда. Ошентип жүрүп, анан Шаки байке бул жакшы пиарды жакшы кылат турбайбы деп туруп партияга иштейсиң деп суранып калды. Мен себеби чакта айлыгы жакшы болчу, служебный машинаң бар болчу, азык түлүк берип турушчу, кетким келген эмес да, саясатка баргым келген эмес. Анан сен депутат болосуң, тиги бул деп эле неме кылсам, жаштар неме алданып калып, кетип калыптырмын саясаткачы. Кыргызстан партиясы мындай түзүлгөн. Мен 8-май күнү эле түндө жатсам телефонума Шаки байке чалат, чочуп кеттим. Ал Москвага кеткен болчу да, тиги Шопоковдун эстелигин ачканы. Билесизби, Шопоковдун эстелиги ачылып, аны Атамбаев барып ачкан, Аю холдинги ачкан да, каржысын көтөргөн. Анан Шаки байке жанында үйүнчү атат, жанында Атамбаев.
көрсө Атамбаев айтат да, ой, шайлоону СДПКны финансировать этесиң депчи. Анан айтат окшойт, Алмаз Шаршенович, мен кечке эле финансировать эте берем, мен деле өзүм партиямды алып чыкпайм, менин деле балдарым бар, биз деле ошондой кызмат кылып беребиз деген окшойт да. Все, анда сен туура ой жүгүрттүң, дагы бир бийликтин партиясы болот, давай сен партия түзүп алып чык дейт. Анан Шаки аке мага чалат да, биз 9-май күнү бүт ардагерлерге холдингдин атынан белек печке таркатмакпыз да. Ошол биздин моюнда болчу. Анан эме деп айтат, давай конверттердин бардыгын Кыргызстан партиясы деп жаз, тиги немелердин бардыгын ошондой неме тарат, бүт чүй өрөөнүндө неме ветерандардын баарына ошондой таратылчу. Анан кайсы Кыргызстан партиясы деп мен түшүнбөйм. Барганда айтып берем, Кыргызстан деп тарата бер деди. Көрсө мурунку бир жаштар партиясы деген бир немени алышып туруп атын өзгөртүшүптүр да. Анан ошентип 8-май түнү түзүлгөн партия 4-октябрда 3-орун менен келип атпайбы? Бүт агит компания менин моюнда. Могу Киев национальный тушунда аюунун кичинекей офиси бар. Жанагы сквердечи. Ошол жерде бошотуп берип, мына неме водитель, уборщицадан баштап неме бүт штабтын өзүң түзө бер каалагандай деп. Башында тиги Бурханов менен Каныбек Иманалиев тең тора болуп жүрүштү. Анан аларды бирдеме кылып, орун талашып, жагы акча кошпойсуң дештүү иш кылып, тең торалыктар талашып отуруп, Канат Исаев келди. Анан мен эми майда баштагам да агитациянычы. Инсайт кетип калган да, күздө шайлоо болот, сен партияда, башкалар даярданбай калган. Анан эми көбүңүздөр билесиздер, мен кыргыз эстрадасына ырларды жазып жүрөм, көбүнө, бир 300дөн ашык ыр жазгам. Анан ырчылардын баары менин колумда. Мен менен иштешпейм десе капа болом дейм да. Мындай коркутуп элечи, таарынам деп эле. Ошентип баарын колго алып койгонбуз. Майда тааныштыруу турнесин жүргүзгөнбүз бүт баарын. Анда бир 30дан ашык ырчынын баары акчаны кенен беребиз. Анан кийин бир болго Бекборбиев кошулат. Кошулуп эле мен любойун алып келем деп. Эми ал кезде ырчы жок болсо жолугушууларды уюштуруш кыйын эмес беле. Анан Нурлан Насипти, Гүлнур Сатылганова, Кыз Бурак, менмин дегендердин баарын кайра чакыра албай коет да. Тигилер да рахмат, мындай мен сатып кетип калышкан жок да. Анан Сулайманов чалды, иним, мага эмне капачылыгың бар? Кел эми көз иштешели. Давай сен мо ырчыларыңды алып бизге өт. Сен мынчанчы болосуң списокто. Мен сага бир Lexus подарить этем деди. Анан эми коюңузчу, мени бир эскирген Lexus менен алдап коеюн деп атасызбы десем, иним, сен мени билбейт окшойсуң. Давай азыр эртең неме авторунука барабыз. Сен көрсөткөн Lexustу мен содалашпай туруп акчасын таштап коем дейт да. Көрсө ал кезде бир болду акча кенен болуп, жана Чудинов, Акылбек Жапаровдор 1,5 миллион, 1 миллион 200 миңден берип акча кенен болгон экен. Анан мен айттым, мен сатпайм. Мен өмүрүмдө адам саткан эмесмин. Ушул убакка чейин кудурет болуп келгеним. Мен сөзүмө турган үчүн элдер менен эсептешет деп кетпей койгом. Ошол түнү бирок Исаев менен сүйлөшкөм. Ал айтты, мына сен мандат жетелек болсо дагы ага чейин кызмат карып турасың. Теги бу деп мен алдан эми сен сатпа депчи. Анан хорошо, Канат аке, мен сатпайм деп туруп, анан тиги ырчыларды да сүйлөштүм, кетпейсиңер депчи. Бирок кишилерди ортого салып атып, Гүлшара эреже чыгып атып, анан Кыз Бурак бир болго иштегенге кетти да. Анан ошентип биз агитациябыз укмуш болуп атып, бүт Кыргызстанды 2 командага бөлүнүпчү, түштүк деп. Бүт жолугушууларда анда Султан Акимович бизде, Кубат Оторбаев бизде, эми жалаң Космос Чыдынов биз сөз менен алганбыз да. Анан мен график түзгөндө бир жума ашып калды. Үгүт мөөнөтү бүткөнгө чейинчи. Анан Шаки акеге эмне кылалы, дагы каяка уралы десек, тиги Алмаз Эргешев деген байкең бар, акчасы жок, катышып атат шайлоого, ошого жардам берели деди. Билесиз, Аксы округунан. Анан ар бир айылда күнүнө 2ден жолугушуу болуп атып, Аксынын ар бир айылын кыдырып чыктык. Ага чейин 2007-жылдары Бегал Наркозиев ак жол менен келгенде ага жардамчы болуп, тиги Аксыны да кыдырып жакшы билет болчумун да. Анан Аксыга барып элдин намысына тийип жүрдүм. Чын эле мен жана чучукка жеткире сүйлөп неме кылмайм бар да. Айттым, мына Аксыда 66 миң шайлоочу бар. Бирок силер бир эле Анарбек Калматовду шайладыңар мурунку шайлоодо. Алайда 36 миң шайлоочу бар. 15 депутат келди. Демек, алайлыктар башка жактын добушун алышкан. А силер өзүңөрдүн добушун, өзүңөрдүн жигитиңерге көрө башка жакка бергенсиңер. Значит, 66 миң добуштун 66 миңи мандатка жетчү болсо 60 миң адамыңар сатылыпсыңар деп намыстантып жүрүп, макул эми бир үй бүлөдөн 6 бешөөң башка бирөөгө берсең, бешөөң ушу Алмаз
немеге берип койгула, Эргешевке берип койгула деп жүрүп, ошол байке депутат болуп келген. Ошондо аксылыктар айтып калды: "А сен неге болбойсуң?" деп. Биздин тизмебиз артыракта деп жүрүп, кийин шайлоо бүткөндөн кийин жанагындай эле уктатмайлар башталды. Ал партияга мен толтура кишини кошком да. Аброю барларын, акчасы барларын, ошол добуш ала тургандардын кошуп, бирок тизменин артырагында болуп калган. Шакип айке өзү 58-чи тургандагычы ким добуш албаса мен сүрөм деген да. Сүрөм дагы анан добуш барлар калат, анан неме болот деп туруп ишендирген дагы. Анан көп добуш алгандар калып кеткен. Анан ошондон нааразычылыктар чыгып отуруп, мен кирип неге муну кидайт эттиңер деп, даже ырчылардын акчалары толук берилбей, налич көрөбүз деген немеге тиги көк жар жактан үй салган панельный. Ошолор менен тиги эски машиналар менен эсептешип атып, ырчылардан нааразы кылып, алар менен мамиле бузуп, ошентип аларга капачылык болуп калды да. Анан мен бош жүрүп неме болуп калдым. Частный строй компания тиги буларда иштеп калдым, пиар жагын карапчы. Анан бир күн Сокеге, Сооронбай Шариповичка пресс-секретарь болбойсуңбу? Өзүбүздөн бирөө керек болуп атат деп чыгышты. Болсо болом дедим. Десем эле көрсө жанагы мен жогоруда капачылык болуп калгандар кирип жамандап койтур да, ал бала монтет тигинтет депчи. Коркушуптур да мен кирсем тигилерди, президенттин жанында жүрсө кугунтук башталбасын деп. Мен силерди Кудайга койдум дедим. Мен пресс-секретарлыкка деле барбай эле койдум. Чынында оор жумуш да, күндө костюм кийип кыдырып жүргөнчү. Андан деле отказ кылдым. Анан мигрант болуп Россияга кетип калдым. Себеби кугунтук башталды да. Ошол кездерде мен Райым Матраимовдун ага чейин Ош Бажы деген клубунда бир аз ойноп калдым да. Анан бир жерден ошо мактанып койгон окшойт. Ал менин өстүргөн балам тиги бу депчи. Анан мен бир тыйын алган эмесмин. Же Райым байке менен отуруп бир чай ичкен эмесмин. Анан мен ал баланы унутуп коем, тигинтип коем деген окшойт. Мен дагы кичине таарым неме болдум. Анан журналисттерге айта баштадым, момундай былыктар бар, тигиндей мояктуу үй могул жерде, момундай схемалар бар депчи. Ошодон улам козголуп кетти да, анан мен артыман түштү да. Каматканга аракет кылды, 48 саат отуруп чыктым. Анан бир күн Майрамбек Осмоналиев той берип калды. Как раз ошо Алмаз Эргеш байкенин немеси бар, ошол жерде той берип калды. Анан тойдо отурсам эле Майрамбек Осмоналиев? Осмоналиев каза болуп калган. Журналист. Анан тамада Бакыт деген дос бала айтып калды: "Сени эшикте бирөөлөр чакырып атат" деп, чыксаң деп. Чыксам эле бир балдар экен. "Сени подстава менен камаган атышат" деди. "Үйүң алдында бир BMW менен Lexus турат. Азыр өлкөдөн чыгып кетип сага мындай, сен бизди тааныбайсың, бирок жардам кылып коелу" деди. Ошол тойдо койдон костюм Москвага кетишке туура келди да. Мени немеге чейин, аэропортко чейин алып барышты, пока билет алынган эмес, бронировать этип турулган. Мен жанагы регистрационный линияга киргенде билетти өттү кылды, чыкты. Эртесин мага флажок коюлмак экен. Ошентип Москвага оралып бара турган жерим жок. МЦК деген метро бар, монтип айланып жүрөт, ошол жакта отурам. Ичинде телефон зарядтагыч бар экен. Кыргыз түшүп калса сурайм, могу немеге байланышып алайынчы деп. Ошентип бир чогуу волейбол ойногон Нурик деген досум чакырып, ал эми квартирасын алып бара албайт да. Ошентип жүрүп деп тааныштар таап бир аз жаттым. Анан кийин алар айтышты: "Москвадагы жашоо велосипед, иштебесең кулайсың" депчи. Улам тебип туруш керек депчи. Анан ошентип туруп, эми биз эмне жумуш кыла алабыз? Мен машина айдайм. Анан таксиге чыгам деп таксиге чыгып кеттим. Эчтекени билбей эле чыгып кеттим. Анан дагы мен навигатор колдонгонду билчү эмесмин да. Бизде Кыргызда каякта навигатор дейсиз? Барып туруп Москванын чак ортосуна таштап туруп, мен метромен кетип калам, иштей бер деп кетип калды. Биринчи күндөр өлө адашып, рейтингим түшүп, жүдөп неме болуп жүрдүм. Бирок вообще эреже бузган жокмун да, себеби Москвада 10 метр сайын камера экен. Ошентип Москвада бир 3 жыл ашык иштедим да. Анан бирок өзүңүз көрүп аттыңыз да, жана Вангавайт этем деген ошол жактан чыкты да. Ошо мен 1 мүнөт суроо бердим, сен мына 20 мүнөттөн ашык жооп бердиң да. Себеби эмне үчүн мен жон койдум суроо бербей. Анткени ошолордун ар бирин айтуу бирине бири байланыштуу нерсе экен. Ошо байланыштуу мен бул эмне үчүн сен Садыр Жапаров президент болот деп ушундай кылып айтканың ушундай төп келип ушундай болду деген суроо бердим. Сен аябай узун жооп бердиң. Эми азыр ошого келип калдык. Ошого келип калдык. Анан мен эми жанагы жүрөгү мекендеп соккон адам отура албайт экен да. Баары Facebook'тан карап, жаңылыктарды көрүп жаза баштайт экенсиң. Анан мен
жазганда адам көп окуйт да, биз жалпы болуп калганбыз, билесиз да, ошон үчүн азыр видео материалдар популярдуу болуп кетпеди. Анан мен машинада отуруп эле немеге чыга баштадым. Эфирлерге чыгыпчы, видео кайрылуулар жасап, ошондо Сооронбай Шайыровичке айттым. Революция болот. Шайлоодо революция болот. Сиз бийликтин партиясына байлардын баарын тыкпай, мына жаштарды, коомдогу белгилүү акчасы жок журналист, блогер, эл сыйлаган немелерди кошуңуз деп ошондо айткам да. Даже тизмесин бергем. Тизмесин берип, Жомарт Жолдошев, Болот Ибрагимов, азыркы жанагы Көкүлөв сыяктуу журналисттердин арасында Самый Кожо сыяктуу немелердин тизмесин бергем. Эдер Алиев сыяктуулардын баарын бергем да. Анан аны жанагы биз айтканда көчүгүмөн деп койгон жок да, көчүгүмөн деп серьезно кабыл алган жок. Биз азыр бийликте отурган баары ойлойт экен да, мына биз неме кылабыз, ким эмне кыла алат депчи. Кылыбыз кыйшайбайт дегендей эле мамиле кылып койгон. Анан мен ошондо айттым. Өзүм болжолду билем да. Кайсы тизмесин, партиянын тизмесин карап эле кимдин канча добушу бар билем. Анан мисалы шайлоодо мындай экен да, жеңилип калган тарапчы. Мисалы $200,000 короткон болсо, кайра $200,000 коротуп, арданыпчы. Ошол шайлоону жокко чыгарганга чуркайт экен. Анан тем более агитаторлор көп учурда мындай да. Мен сага 20,000 берем, эгер биз өтүп кетип калсак, да 20,000 берем дейт да. Анан агитаторлор жана 20,000 үчүнчү чыгат экенде, элин алып чыгат экен. Бас сен наразы болобуз депчи. Шайлоо туура эмес болду, биз момунча голос алдык деп. Биз кирип баратканда тизмелөөдүк могу биздин кишибиз деп туруп, неме кылаарын көрүп калганмын. Мен аралашып жүрүпчү. Анан ойлодум, баары бир 3 партия келет, бийликтин 3 партиясы. Эл наразы болот. Себеби алар мисалы кийин могу оппозиция деле өтүп кетпеди, бүтүн Кыргызстан, Садыр Нуркожоевдун убагындачы. Булар көрдү да, кой. Аз болсо да өткөрүп коелу, шайлоо таза боло берсин деп жол берип койду. Атигилер такыр эле кыркып салганда. Анан революция болоорун билдим. Анан анализдедим, ким келет. Так, Адахан Кимсанбаевдин 100,000 агитатору бар, эме добушу бар. Ал мурда деле 100,000 алчы, азыр деле койсо 100,000 алат да. Ушундай бир фанаттары бар. Туруктуу. Акчага деле сатылбайт. Анан ал келе албайт дедим. Анан азыр эми ушу пиары катуу болуп атат, Садыр Нуркожоевич келет дедим. А бирок шайлоо иштеринде үгүттүн көбүн Камчек Кыдыршаевич жүргүздү да. Камчек Кыдыршаевич келбейт болчу. Себеби элдин баары азыр түштүктөн чыккан Сооронбай Жээнбековго нааразы болуп турган учурда кайра койбойт болчу да. Ошон үчүн ал досу деп туруп, илгери 2010-жылы Феликс Куловду элдер түрмөдөн алып чыгып премьер койбоду беле. Бакифовго тандем болупчу. Ошол сыяктуу түрмөдөн алып чыгат дагы, муну ошол жетекчилик кызматка сунуш кылат деп эле айтып койгом мен. Эч кандай жанагындай аян паян касиет деле жок. Бул жанагы трезвый аналитика да, математик катары элечи. Анан Ванга деген кличка ошодон чыккан. Орустар бирдеме божомолдосо хэштег коюп койот экен да, Вангую деп турчу. Ошонтип жазып жүрүп эле анан элдер Ванга деп, даже немеде WhatsApp'та мондай неме бар, менин бетим коюп туруп Ванганын немесин кылып койгон да. Башка группаларда сөз болуп бирөө бирдеме деп калса эле менин немемди жиберип коюшат да. Ошондой Ванга болуп калдым. А так Садыр Нуркожоевичке кандай байланышыбыз бар? Апайым эл Садыр Жапаровду түрмөдөн алып чыгып президент кылат. Президент. Сиз азыр түрмөдө кармаган ар бир күнү Садыр Жапаровдун рейтинги өсүп атат. Демек сен жанагы Вангую деген, жана Ванга деген көз ачык, ал мындай бир аян аркылуу, бир ушундай бир керемет нерселер аркылуу алса, сен мындай өзүңчө эле божомол аналитика кылып туруп эле айткансың, Ооба, мен даже шайлоонун алдында ким канча добуш аларын, ушулардын баарын тизмедегилерге, анан кайсы партияга кирейин деп сурагандаргачы, могу партияга кирип эле кой, бул өтпөйт деп айткандарым бар да. Мисалы Алам партиясына кирип аткан бир досум айткан, кирип расход болбой эле койчу, булар эң акыркы место менен келет. То есть өтөр өтпөс место менен келет десем, ошондой болуп калды да. Андан сырткары билесизби, Өнүгүү партиясы шайлоого катышпай койду. Жанагы 2020-дагычы, тиги Сооронбай Жээнбековдордун немесинде. Ошолордон жакын немелер айтып калды. Могу бала жөн сүйлөбөй атат, ушу шайлоо жокко чыгып кетептир болсо жөн эле туралчы, кызматы жок деле деп катышпай коюп акчасын экономдоп калыш да. Эми жанагы сурооңуз, Садыр Нуркожоевичке кандай жакындап калдың, пиарлап жүрдүң деп өдүңүз беле. Байкасаңыз, мен революциядан кийин такыр мактаган жокмун. Себеби кызматка келгенден кийин уже элдер өздөрү немеси көбөйдү да. А мен ошол жанагы кыйналып мусарпур болуп жүргөндө чынында мактап жүрдүм. Неге? Мен Ата журт партиясында иштеп жүргөндө ага чейин деле Камчек Кыдыршаевди сыйлап калгам. Себеби азыр элдер айтышы мүмкүн, бул кызматта отуруп
неме кызматта турган үчүн кошомат болуп атат депчи. Мен эч ким кезинде эле сыйлачымын. Билесизби, бир жылы конституцияны улам кабыл алып кайра болбой калып эле ошенткен жылдардын биринде Камчыбек Кыдыршаевич ким болуп атат, кабыл алынып аткандачы. Ал кыйкырып атат. Мен каршымын, болбойт, бул туура эмес депчи. Бул мыйзамга каршы, адам укугун бузуп атасыңар, тиги бу деп кыйкырып атканын эстеп калып, анан кийин эле аз убакта кайра ошол конституция жокко чыгып кетти да. Ошондо эми жашпалабыз да биз. Ушул киши туура айткан экен, туура эмес турбайбы бул деп таасир этип калган. Анан кийин эле Данияр Үсөнов өкмөт башчы кезинде МЧС министри болуп турду окшойт эле. Өкмөттүн жыйынында отуруп туруп элечи, түз эфирден. Жанагы макул болбой, бизде эми ким жетекчи болсо кошоматтанат го. Камчыбек Кыдыршаевич турду дагы сөзүн айтып туруп эшикти тарс жаап чыгып кетти, кызматын тапшырыпчы. Ошондо бул киши нак неме турбай, кызмат деп чуркабаган неме киши экен деп калдым. Анан кийин 2013 болуш керек, президентке коюп калды. Мен немеде иштейм, агымда иштейм. Агымда аскереже да кыйын киши да. Бүт тараптын немеси берилсин, позициясы берилсин деп мен атайын ошол Ата журт партиясы, оппозиция тараптын ушулардын интервьюларын берип, ошолордун немесин чыгарып жүрчүмүн. Биз билесизби, агымда VIP деген неме бар, рубрика. Ушак-мушак божомолдорду чыгарып жүрчүбүз да. Анан Камчыбек Кыдыршаевич президентке коюп калды. Аны эч ким колдобойт да. Штабында эч ким жок. Нургазы Анаркулов өзү эле чуркап жүрөт. Анан ал бир майдан деңгез чыгарчы. Анан мен жазып берейин дедим. Бүт ошол илгерки неме кылган эрдиктерин, басып өткөн жолдорун, тиги Ош окуясында немелерин баарын паласа кылып берип аттым. Анан кийин эле көрсө шайлоодо эми жашпалабыз да, анда билген эмеспиз. Ар бир материал төлөнүш керек экен да. Гонорар төлөнүш керек экен. Мен алган эмесмин. Бекер элеби? Бекерлеп берген да мен эми. Мен жана кишинин эч ким колдобойсо поддержка болсун деп неме кылып колдоп жазып бергем. Эми сыйлачымын да, действительночи. Ал дагы аябай сонун сүйлөчү да. Мисалы, укам кандайсың деп туулган күн менен куттуктап неме кылчы. Азыр мени өмүр бою туулган күн менен бир гана Темирбек Ишенбекович кол куттуктайт да. Ушул кишиге бир кызматка келсе экен деп жүрөм да, унутабы унутпайбы депчи. Кыдыршаевич келгенден кийин унутуп калды да, мындайча айтканда. Анан капа болдум. Камчыка, гонорар төлөнөт экен го, мен эмне алган жокмун деп. Койчу, сен албай калыптырсыңбы деди. Мен албай эле жөн эле иштеп жүрө бериптим десем. Азыр биз Талант экен көз Жалал абадка чыгып баратабыз. Жолго чыгып турчу, мен сени гонорарыңды берип кетейин деди. Анан биз Ала Тоодо жашайбыз да. Жолго чыгып турдум. Жолго чыгып турсам, келишти бир серебристый С-класс менен, 600 мененби. Анан түшүп экөө учурашып туруп эле, "Ниним биз билбей калыптырбыз. Мен сен колдогонуңду жакшы билем. Чыныгы колдоочулар ушундай да билинет" деп туруп, анан мен мага бир телефон алып ал деп туруп, ошол кезде бир жаңы айфондун акчасын берип кетти да. Кетишти. Андан кийин эле ошол мен Кыргызстан партиясында иштеп калдым. Ал кишилер куугунту көрө баштады, жанагы немеге чыга коюпчу. Ак үйдүн алдына чыга коюп камалышты. Ошондо колдоп жүрдүк чындап. Мусапыр болчу да, мындай жаткан колдоочусу жок. Ал кезде действительно Садыр Нуркожоевич Кумтөрдү монтип неме кылгандарын билебиз да, эми акча алып, сунуш кылса албай коюп, мен тилимди кесип салсаңар, башымды кесип салсаңар мүмкүн тилимди кесе албайсыңар деген выступлениялары бизге таасир эткен болчу да. Анан менин карындашым жогорку кеңеште иштеп калды, депутаттын жардамчысы болупчу. Адинай Марипова. Анан Садыр Нуркожоевичтин Дастан деген баласы бар. Ошо менин карындашым менен тең да. Ошол үйгө келип, материалдарды алып кетип, майрамдарда белек бечкектерди берип, ошол Адинай менен жакшы неме болуп жүрдү. Себеби Садыр абага жогорку кеңештен стенограмма, выступлениялардын видеосу, материалдары керек болгон да. Ал кезде ал түрмөдө отурса ким алып берет? Анан ошол Адинай алып берчи деп, Адинай кирип Равшан байкеге айтып, жардам берип коелу, сиз немесиз го, мындай калыс депутатсыз, эл тарабындагы калыс. Кайсы Равшан Жээнбеков? Равшан Жээнбеков. Анан Равшан байке депутатский запрос менен ошол стенограмма, видеолорун, материалдарын баарын алып берип жүрдү, жардам берипчи. Карындашым үйдө бизден баары журналист болгон үчүн компьютер бар болчу, ноутбук. Ошондон бүт тексттерин даярдап, видеолор форматы чоң болот. Кичине тактоого киргизип коеюн. Ал бүгүнкү күндө жанагы
камакта абакта айып коюлуп отурган Равшан Жээнбеков жөнүндө сөз болуп атат. ошол Ал кезинде ошол Садыр Жапаров үчүн жардам берген, колдон келишинче жардам берген турбайбы? Атамбаевка жаман көрүнүп, куунтук жеп жүрүп. Мен бул жөнүндө постта жазгам. Садырова эми Равшан Жээнбековдун күнөөсү ошол жерде жанагы кой таш окуясында болуп калганы. Билбейм, андан кийин жанагы чогулушуп эле бирдеме сүйлөшүп атайын кызмат неме кылбаса, убагында сизге жардам берген, ошону эстеп коюңуз деп бир пост жазгам. Ошончо жаман көрүнөм да негизичи мен. Анан ошентип ал видеолорун алып берет. Үйдөн видео билесиз да, оор болот. WhatsAppка тараш кыйын. WhatsApp немеси объему азыраак го. Зымайт этилип, кыскартып, тексттерин жазып берип, Садырова түрмөдө эми кол менен набирать эте албайт да. Даяр келгенин WhatsApp группаларга, интернетке таратып жүрүп, ошентип аудитория топтоду да. Анан байланышы кандай деп ойлошот да элдерчи. Байланыш ушундай эле. Мага караганда карындашым жакыныраак. Себеби убагында неме кылып жардам берген да. Интервью алат болчу ошолордон, эч ким чыгарбаган кездердечи, паласа. Анан мен ошол жана Вангую деп, анан ошол учурда элдер, мен ар бир партия боюнча обзор бере баштадым да, өзүм катышпаган, бирок эл тарабында адам болгон катары. Бул партияда мындай акчасы бияктан келет, буга добуш бергиле же буга бербегиле, бул бийликтин партиясы, тизмеде могулар деп. Анан бир күн Садырова чалат. Сен эмне биз жөнүндө айтпайсың? Карындашың биздин тизмебизде го дейт. Анан мен Садыр Жапаров ошол кезде өзү сага чалды. Мен Москвада таксовать этип жүрөм. Аренда төлөшүм керек. Мисалычы. Анан ал видеобуз менен түрмөдө отурат, чалат. Эми сүйлөшөсүң деп, мен иштешим керек деп айта албайм. Эми ошол кезде ошентип сүйлөшчүбүз, азыр эми номерин билбейсиң деп кой. Ушундай неме экен да, жашоодагычы. Анан бизди качан айтасың? Камчыкең сага таарынып атат дейт. Анан мен айттым, мен баарын айтып бүтүп туруп, анан аягында айтайын эми, мына могуларда бейбечаралар кетип атат, момундайлар кетип атат, момундай жакшы жактары бар, момундай иштерди кылган деп аягында айтайын деп, анан бүт партияларды неме бир-бирден айтып бүтүп жүрүп, анан аягында айтып, анан шайлоодо мен айткам, баары бир делечи, шайлоо баары жокко чыгат тиги бу депчи. Демек сен Москвада ба таксист болуп жүрүп эле өзүнчө ошол жерде түз эфирге чыгып, анан постторду жазганың ошондой саясатчылар үчүн өзүнчө бир баалуу, бир олуттуу бир пикир болгон экен да демек. Мен өзүнчө бир оппозиционный кез сыяктуу эле кызмат кылып калдым окшойт деп ойлоп калдым да, себеби Москвада элем да анан мени баса неме кылганга аракет кылышты. Кармап келгенгечи, биринчи караларды жиберишти. Анан мен да билем да эмне болорунчу. Ким жиберишти ошондо? Ким жиберет? Эми ошол бийликпи, Атраимовдорбу иши кылып мен жакпай калгандар жиберишкен да. Каралар келди. Анан Москвада бүт жерде камера бар. Анан мен келерин билем да. Курманжан Датканын 200 жылдыгында күрөштөн биринчи орунду алган айылдаш иним бар, Автандил деген. Ошо менен чогуу жашайм. Андан сырткары алайлык жердештерим бар, волейбол ойногончу узун балдар. Ошолор менен чогуу жашайм. Үйдөн тие албайт. Дем алыш күндөрү топко барабыз. Баарыбыз мен машина менен барабыз да, аяктан тие алышпайт. Ал жерде бир 300дөй алайлык бар. Анан айттым, Москвада мени бир нерсе кылып кетишиңер мүмкүн да, мага келген балдар. Бирок камералар любой жерде бар. Чыкпай каласыңар өлкөдөн. Бул Кыргызстан эмес депчи. Анан алдай башташты. Билесиз да, Кыргызстан партиясында менин алдымда Кубат Оторбаев бар эле, Космос Чыдынов бар эле. Анан чоңдордун көңүлдөштөрү бар эле, жанагы бир Олимпиадага могулар эмнеге барды, Риодо эмнеге вертолет менен жүрүшөт деп сындар чыгып кеткен жаш кыздар кантип кошулуп калды тизмеге деп. Ошолор бар эле. Бир күн карасам эле Кыргызстан партиясынан чалышат. Кудрет, очеретиң келип калды, мандатың алып келип депчи. Мени алып келиш үчүн тиги Байгазы Кенжебаевка арыз жаздырып, мен алдымдагылардын баарына арыз жаздырыпчы. Очеретимди алып келе коюшат да, бул депутат болом деп жүрөт эле, келе калса баса калабыз же уулап салабыз деген меши кылып, мен дагы хорошо барам деп туруп мыйзамды окудум, эмне кылса болот деп. Менден кийин Султан деген байке турган экен, депутат болосузбу дедим. Эмне кылыш керек деди. Канча берем деди. Бербейсиз мага дедим, мен Москвада жүрөм дедим. Короче, мен айылыма барасыз, алай барасыз. Мечиттерге жай намаз, килем кечегин алып бересиз, мектептерге спорт инвентарларын алып бересиз. Анан баары сонун болду десеңиз, мен арызды жиберем дедим. Айылда атам министр менен күчү Асирет деген. Ошого айттым, сени чакырат, чогуу алып барып тараткыла. Ойдогудай кылчу болсо мага болду дейсиң, мен бияктан арыз жиберем. Арызды самолет менен жибердим, нотариус менен бекитип туруп.
Анан эртеси күнү мени неме берет деп аткан учурдачы, жана мандатын алат БШКдан деп аткан учурда тиги барат дагы менин арызымды берип туруп анан немесин алып кетет да. То есть мен депутаттыктан отказ бергем. Болбосо 1 жыл депутат боло турсам болот болчу да. Ошол жерде жана популисттик немелер менен, аракеттер менен кайра кийинки шайлоого келип алсам болот болчу. Просто өзүмдүн немемди ойлодум, коопсуздугумду ойлодум, келген жокмун. Анан ага чейин уже Москвада жашоонун немесин билип калдым да, жолдорунчу. Мисалы кече Facebook'тан пост жазып бербедимби? Пост жазбадым тиги. Кантип көлгө пайда менен барып эс алып келсе болот деп. Зонтик аласыңар, Бишкектен бир 200 мен өзүм бир окуяны айтып бердим да. 400 сомго 2 зонтик аласың, тиги объездной деле сатат. Барасың, өзүң бекер колдоносуң 3 күн. Берки зонтикти мен эми прокатка көргөн жокмун, жөн эле сайып коем, анан көңүлгө жаккан адамдар келсе, мояка жата бериңиздер, меники. Бекер эле десең, анан кыргыздар эми жанагы неме благодарный народ деп коет го. Жанагылар бекер жатканда уялып, кел чай ич дейт, же кукуруза жейсиңби, арбуз жейсиңби, семечкадан ал деп ушинтип жүрүп, 3 күн обедим бекер болот да. Анан кайра кетерде казактар эс алып отуруптур. Зонтик менен содалашып атат. Кымбат бир күнгө да мен айттым, моy 2 зонтик сайылып турат местасы менен. 2000 сомго алгыла берем десем, ой тим эле сүйүнүшүп, бауырым молодец деп элечи. Кыргыздар ушундай жакшы деп эле жалпы кыргыз мактап 2000 сомун алдым. Ошондо мен эгер зонтиги жок келсем 3 күнгө 1,5 миң төлөмөкмүн. Андан сырткары 3 күн обед жедим. Ал да 1,5 миң болсо 2 миңге сатып кеттимби? Зонтиктин башы 800 сом болсо бир 4200 сом пайда менен кеттим да, тескерисинчечи. Анан ушундай жолду Москвадан да колдоно баштадым. Москвада супермаркеттер көп да. Бирөөсүндө иштеп калдым бир күнчү. Анан сен машина менен жүрүш кооптуу болуп калды. Анан немеге эс алууга кете турган болуп калды. Магазиндин директоручу, мен мерчендайзер болуп иштеп аттым эле. Товар кабыл алып витринага чыгарасың да. Анан мен немемди изучать этиптир. Сен эконофакты красный менен бүткөн турбайсыңбы? Эми орустар кудуретке тилип эле Куба дейчи да. Куба дейт. Ооба десем, мен бир эс алып барып келем, ол жакта бүт өзүң контролдоп неме кылып турбайсың деди. Анан макул дедим. Главный оборотты түшүрбө деди да, оборот түшүрсөң проверка келет деди. Ал деген сет да бүт немеден карап турат. Макул дедим дагы. Анан камераны карап ойлон не кылса болот депчи, эми ушул орустарга бир көрүнүп коеюн дедим да, кыргыздарга башка мамиле кылсын деп. Анан карасам, кемпирлер ал жакта картошка бир мешогу 20 килограммдан же 10 килограммдан гана сатылат да. Мондай тор мешокто. Эшикке алып чыгып алып туруп, магазин алдында сага бирөө, мага бирөө деп бөлүшөт экен. Килограмм менен сатпайт. Пиязды да ошентет, башка товарларды ошентет. Анан кийин пенсионерка деген мешок ойлоп таптым. Түнү менен кыргыздарды алып калып неме подработкагачы. Мешокты жыртат. 4-5 картошка, 2 пияз, 2 сабиз ушундай немелерди кылып туруп, пенсионерка деген мешок чыгардык. Анан Москвада мындай да, метрого түштүң, каяка барсаң деле бир жол кире да. Анан бүт Москва боюнча ошол жерге келип баштады. Жанагы пенсионеркалар бири-бирине айтып элечи. Анан мандаринди мындай сатууну туура көрдүк. Тоже мешок менен сатылат да. Бирок арасында бирөө чиригирээк же башкачараак болуп калса өтпөй калат. Ошо тура берет. Анан мисалы мандариндин килограммы 100 сомдон кетип аткан болсо, жыртып туруп на выбор депчи, тандап алгыла деп туруп 150 деп койсоң, орустар баасына карабайт да. Өзүм тандап атам да деп 150ден ала берет. 150ден алган калгандары калып калат мындай, анча кызарбаган же мындай чоңураак тиги буларды. Аларды 80ден десең, жана кары картаңдар келип алып кетет, арзан экен депчи. Ошентип өзүнүн баасынан жогорураак, бирок баары өтөт да, оборот да күчтүү. Анан башка немелерде дагы жана мисалы спиртной көп кетет эмеспи? Немелердин срок өтөт да, энергетиктердин, пиволордунчу. 4 бутылкасың 5-чиси бекер деп туруп, жана срок өтүп бараткандарды кошуп коесуң. Бүт ошол жактан алып кетишет деп коеңуз. Анан бир күн проверка келет деп тиге чалыптыр. Магазин директоруначы. Что у вас там происходит десе эле, тиги өлдү, тиги чурка өлтүргөн турбайбы деп. Завтра выйду дейт экен. Анан келгенде эле кирип эле эшикте мени жаман карады. Тигилер проверкада келип эле, сиз жок экенсиз, ким жетектеп атты деди. Анан бул бала деп көрсөттү, мени монтип баратат, кирип туруп эле оборот көбөйүптүр, момундай болду, тигиндей мындай, бизге иштебейсизби деп калды. Тиги орус сүйүнүп эле неме болуп калды. Тигини чоңойтту да.
сен магазин ушундай неме көрсөткөн үчүн биз сени головной офиске алып кетебиз деп. Анан мен айттым, биз полный ошол сетке маркетолог болуп иштеп бер, 5 жыл иштесең сага үй беребиз деди. Анан бирок мен Кыргызстанга кетем деп калгам уже, кетишке туура келди да. Анан кыргыздар мени сөгүп, кандай башың иштебейт, 5 жыл чыдап койсоң $1 миллион үйлүү болуп калмаксың, тиги бу айлыгың чоң болмок, канча кыргыз жумушка тартылмаксың деп калды. Бирок мен атама берген убаданын алдында Кыргызстанга келип иштедим да, себеби атам айтканда мен силерди кыйналып окутуп атам, мына карапайым журналист болуп. Анан эртең дипломуңарды кармаган бойдон чет өлкөгө кетип калып, мамлекетке кызмат кылбай, дипломуңардын акысын бербей кетип калбагылагын деди. Анан карап көрсөм, ийиним немеде, кичүү иним Москвада иштеп жүрдү, берки иним Японияда, Америкада окуп калды. Анан коем мен иштейин дедим да. Мамлекет кызматта мен иштейин дедим. Карындашым журналист болгон, ал мындай жетекчилик кызматка бармаган. Көрөт. Судан ич. Ооздо азыр суу кургак аябай атайлап сени мындай суроо бербей сөзүңдү бөлгөн жокмун да. Жок, мындай да Энис байке, сиз экөөбүз журналист болгон үчүнчү. Мен элге түшүнүктүү болсун деп кенен айтып атасың. Мен ушул жерде суроо берип койбосом болбойт. 2 жолу суроо бердим, азыр 3-үчү суроом. Ошентип сен жанагы өзүңдүн аналитикаң менен могул кырдаал моундай болуп атат, бул партиянын акыбалы моундай деп өзүңчө ошондой божомол кылып жүрүп, президент Садыр Жапаров болот дедиң. Сенин аналитикаң туура чыкты. Ал президент болду, Садыр Жапаров президент болду. Болгондон кийин тиги сен СЭЗ деген ишканага башчы болдуң. Эмне себептен сен ошол ишканага башчы болдуң? Сен өзүң журналист болсоң, буга чейинки практикаңда эзелип ал андай экономикалык багыттагы андай ишкананы жетектебесең, эми саясатчыларга тияк-бияк аралашып жүрсүң, алардын ички кухняларын билет экенсиң, Садыр Жапаров менен да илгерки мурда байланышың болгон экен. Ошо эмне, кандай критерий менен сен СЭЗге башчы болуп калдың? Эмне, же бир тууганың Адинай Марипова менен байланыш болгон үчүнбү, же учурунда колдогонуң үчүнбү, же дипломуң экономика адиси болгон үчүнбү? Кайсы критерий негизинде СЭЗге башчы болдуң? Мындай болду. Революция 5 октябрда болду. Мен Кыргызстанга 28 октябрда келдим. Келбейм деп ойлодум да. Себеби жаңы неме ойлоп таап алдым эле. Бизнес схемачы. Москвада эле. Мисалы, сиз Россиянын гражданинсиз, бирок кыргызсыз. Мен айтам, Энис байке, мен сизге бир машина оформить этейин. Айына 10 000 сом 10 000 рубль берип турам. Сиздин квартираңыз менен продуктаңыз чыгып турат, айлыгыңыз таза сизге түшөт. Анан мен машинаны төлөп бүткөндөн кийин сизге жана кредитный историяңыз жакшы болот дагы, Москвадан ипотекага үй ала аласыз дейм. Ага да выгодный, мага да выгодный. Машина Москвада ОСАГО, каскага страховка болот. Сүзсө, уурдалса, бирдеме болсо, ошолор полный төлөп берет. Эч ким рисковать этпейт да. Машинаны аласың дагы арендага берип койсуң кайла кыргыздарга. Өзүн өзү 1,5-2 жылда жаап коет. Анан ушинтип иштесе болот экен деп эсептеп чыктым дагы. Себеби мындай да, 2018 жылы чыккан машина 2019 1 январда өтпөй калат. Себеби машина, жаңы машина алам деген алган, баары жылына карап алат да документин, сатышын ойлойт. Анан муну эмне кылат? Муну лизингке беришет, 5%-нычы. Кыскасы, Москвада жакшы бир киреше тапчу бир булак таап алдым. Кетким келген жок. Ошону баштайын деп ойлоп атсам эле, анан Facebook элдер жаза баштады. Кудрет, силерди колдободу беле? Эмне коркутасыңар? Же силердин былыгыңарды да айтып чыгат деп коркутасыңар? Кызмат бергиле деп жаза башташты, отметка кылыпчы. Ошондой күндөрдүн биринде тиги неме, азыр Дастан мырза деген немеде элчи болуп жүрөт окшойт. Элчиби же немеби? Казакстан. Ошол байланышка чыгып калды, чакырып атат депчи. Анан мен айтканмын, мен барсам, мен коррупцияга аралашпайм, мен атама сөз бергем, мамлекеттин немесине, рызкысына кол салбайм. Чын айлыгым менен атама окшоп иштеп берем деп сөз бергем деп. Мага чоң айлык бар жерге чакыргыла дедим. Анан башта сүйлөшүү боюнча Мегакомго жетекчи болуп бармакмын. Дастан ал убакта сиздики сага ошондой неме сунуш кылгыдай келбейсиң? Президенттин жардамчысы болчу. Жардамчысы, Садыр Жапаровдун жардамчысы. Анан келдим,
келдим, анан эми өз оюмда Мегакомго жетекчи болом деп ойлодум да. Себеби мен пиар жагын иштей алып билгеним үчүн ойлодум да, эми элдин намусун козгоп, бүт байланыштарымды, шоу бизнес неме чыгармачылык чөйрөнү козгоп туруп, элдин баарын Мегакомго өткөрөм деп ойлодум да, жаман оюмдачы. Келсем эле президент айтып калды киргенде: мына сага четим чыкты, сен сезге барасың деди. Ага чейин сез жөнүндө тетиги экономфакт окуп жүргөндө гана маалыматым бар болчу. Вообще кызыккан эмесмин сезгечи. Кабарым жок. Анан элдерден сурадым: эми эмне кылайын, сезге бар деп атат десем, баары укмуш, өндүрүштүн баары ошол жакта, айлыгың бирден мощный болуш керек деди да. Дүйшөн Ишмаиловдун эле кандай жүрөт депчи. Ал мамлекеттин ичинде мамлекет деди. Анан мен дагы эми президенттин сөзүн эки кыла албайм дедим дагы, анан макул деп бардым. Эми президент эле неме кылып койгон жок. Сездин территориясынан мамлекет башчылары вертолет менен учуп Кыргызстан ичинде неме аймактарга барышат да. Ошондой күндөрдүн биринде ал кезде уже Дүйшөн Исмаилович арыз жазып кеткен экен. ИИ болуп турган замы президентке жолугат: Садыр Нуркожоевич, бизге бир жетекчи бербесеңиз документтерге кол коюлбай, жумуштун баары токтоп турат депчи. Билесиз, ал сезде бир күн жумуш токтосо бир компания миллионго банкрот болушу мүмкүн да. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич ал айтыптыр, проблемасы көп, аябай душмандары көп. Өзүңүз ишенген, эч кимден коркпогон бирөөнү кой деген окшойт. Мага сунуш кылды. Анан мен бардым. Барсам действительно сездин территориясын өдө жагы жана Киргизстан нар жагы элитный неме болуп эсептелет да, район болуп эсептелет. Ошону сезди банкрот кылып, ошол жака бир Москва Сити сыяктуу, бир Бишкек Сити деген шаар салабыз деген бир 20 чакты депутат, Минэкономдун чиновниктери бар экен. Сезди жок кылабыз дегенчи. Эл аралык практикада эркин экономикалык аймак бир эле жолу ачылат. Кийин кайра ача албайсың да, эгер жабылып калган болсочу. Анан мен ошол мафия менен күрөштүм. Ошо мен сезге келгенден кийинки мен өзүнчө суроо бар да. Азыр буга чейин мен суроо бердим эле, кандай критерий менен сени ошол жака койду деп. Мен жооп алдым. Өтө бир ишеничтүү бир адам болбосо болбойт деп. Демек ишенимдүү адам деген критерийдин негизинде. Сез Бишкекке жетекчи. Ал жерден дагы менки билимим экономикалык артыкчылык менен бүткөм. Андан сырткары мен өндүрүштө Аю холдингинде иштеп, аябай чоң опыт алдым да. Ошол жерде эми билесиз да, Кыргызстан жарым өндүрүшчүлүгү Аюда болчу, 50ден ашык завод. Эми кийинки суроо ошондой ишеним менен дайындалгандан кийин сез Бишкекке ишканага жетекчи болуп бардың. Буга чейин практикада журналисттик гезит ишиндеги, анан пиар ишиндеги, анан саясатчылар менен өзүнчө алака түзгөндөгү мамиле гана бар практикада. Анан ал жердеген таптакыр башка ишканада. Анан ал жакта кандай болду жөндөп кетиш? Эмне болду? Мындай да, өзүм экономфакты бүткөн үчүн мага немелер жат болгон жок. Анан биз эми кыргыздар манастан бери эле билебиз да. Жетекчи бул саясий эрки, анан башкарганды билсе, уюштурганды билчү болсо, менеджерлик касиети, мындай мүмкүнчүлүктөр бар болсо, жумуштун баарын адистер кылат. Илгертен эле ошондой да. Жетекчи салмашат, замдар тиги адистер кала берет. Мен ошол жанагы мен орун басар тиги аткарчу директорлорду чогултуп туруп айткам. Силер неменин баарын силер билесиңер. Эмне чечимди мен кабыл алам. Бир маселе чечилбесе, жогору чыгыш керек болсо мен барам. Башка уюштуруу иштерин баарын мен кылам. Пока мен түшүнгүчө силер немени нукта алып барып турасыңар деп. Анан кийин уже бир 2 ай иштегенден кийин эле ал жерде карт берип ала баштайт экенсиң. Анан ата бул деле Шүмшүк Турбаева деген немелерди сценактарга келе баштайт экенсиң да. Реалдуу картина көрүнө баштайт. Ошон үчүн мен ушул немени туура көрөм. Жетекчи саясий жактан, менеджерлик жактан күчтүү болсо, любой жерде алып кетет. Мисалы Камшыбек Кыдырчаевич ГКМБга аскер кызматкери же чекист болуп барган жок да, чынбы? Бирок ГКМБ мурунку тарыхын карасаң азыркыдай эч качан иштеген эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, Манаста деле Манас жөн эле башкарган, согуштун баарын немелер жеңген да. Аты калды Манаска дегендейчи. Ошол сыяктуу жетекчинин жан дүйнөсү, мекеним, результат үчүн иштейм, чын дил менен иштейм деген болсо, любой жерде жумуш жүрүп кетет да. Ошентип 2-3 ай ичинде сиз Бишкектеги реалдуу картинаны көрдүң, коен жатагына чейин мындай түшүндүң жетекчи катары. Аңдап билдиң. Анан кол астыңдагы аткаруучулар негизи эле ошол сиз Бишкекке байланыштуу мындай коррупциялык бир нерселер аябай көп да. Себеби жегенге, уурдап алганга, баягы напсиңди гана кызартып турган нерселер аябай көп. Ошондой коррупциясы ашкан ошондой чөйрөдө мындай кызыгуу
эмне эртеңбирсү күнү мен кетем, андан көрө мындай кылып койсо болбойбу деген сыяктуу тартылуу. Канткенде ошо коррупция менен күрөшүү кандай болду ошол жерде, же болбосо анча мынча азгырыктар болдубу дегендей? Мен келгенде эле эскерткем барына. Мен ушул кезге чейин ушул атымды ошо акчага сатылбай, болбосо журналист болуп жүрүп эле сатылып кетсем болот болчу. Ачык айтып коеюн, тиги мен жанагы немеде жүргөндө, ой Кудурет кел немеге биримдиктен сага мандат берели, момча акча берели, бизге эле иштеп каршы болбой эле койчу, бизди сокпой эле койчу деген учурлар болгон. Мен ошолорду айттым. Мен акча үчүн келсем, ошентип сатылып кетмекмин дедим. Мен бул жака результат көрсөткөнү келдим. Эгер бириңдин бир ушул кыйшыңдаган кадамыңды көрчү болсом, сразу каматам деп эскерткемин. Анан мен ар бир ишканада куратор болот, контораданчы. Бардыгы менен жакшы иштештим. Наоборот, аларды мен камчылачым, мону текшергиле, муну кылгыла, момундай болуп атат депчи. Анан Акунбай Кошоевич деген бар, журналистикада бир аз аралашып калган киши, сезде субъекти бар да. Ошол киши мурда бүт жетекчилерди сындап жүрчү. Анан мен келгенде айттым, байке чогуу иштешели, чогууңду ойло деди. Коррупцияны жок кылалы. Бир нерсе болсо мага айтыңыз, түз эле кирип деп. Кийин ал депутаттыкка койду же президенттикке койду унутуп калдым, бир шайлоодо КТРдин эфиринен айтты. Мына сезде азыр коррупция жок, жаштар келип монтип иштеп атышат депчи. Анан өзүңүз деле билсеңиз керек, интернетте жана Илгиз Шаменов, Атай Бейшенбек дегендер мени шубай баштады. Мен ордум керек болгон сөйм, мен ал жерде мыйзамчы нерселердин баарын токтоттум да. Кетириш керек. Ал жерде мыйзамчы иш кылсаң көп акча кылса болот. Анан алар интернетке шыбаган сайын келип текшерүү келет. Счетный палата, контора келет, неме, Ген прокуратура келет. 9 жолу текшерүүдөн өттүм. Анан мен айттым, эгер жаман оюм болсо бир текшерүүдөн эле чыгат дедим. 9 текшерүү болду да эми депчи. Ошол текшерүүлөрдөн анан интернеттен жалган менен шубай бергенденчи, даже үйдө отурган апам ишене баштады. Молар ушинтип жазыптыр, чын эле ушундай болуп атасыңбы? Ушундай жеп койдуңбу депчи. Анан тажадым, ишенесизби? Мен өмүр бою спорт менен заниматься эткен адам катары гипертоническая болезнь третьей степени очень высокого риска деген ооруга чалдыктым, давление. 239 давление менен больницага түштүм. Неме, реанимациягачы. Анан врач айтты, же кызмат деп дагы жүрө бер ошол жерде, же ошол жерде бир күн ары карап кете бер деди да. Анан кой кетейин дедим. Себеби ал жерде немелер, биз сунуш кылган нерселер өтпөй атты. Мен айттым, сездин потенциалы чоң дедим. Азыр Россия тетиги санкцияда отурганда биз текстиль менен эле Кыргызстанды байытырсак болот дедим. Сунуш кылып аттым өкмөткөчү. Келгиле, сез мындай да, сездин потенциалы экспортко иштеш керек да. 70% продукция экспортко чыгыш керек. Кыргыз өндүрүшүн таанытыш үчүнчү. Анан Кыргызстанга чыгарсаң, бул бир мамлекеттен бир мамлекетке киргизген сыяктуу НДС төлөп киришиң керек да. Мен айттым, келгиле, фурнитура, жана топчу жип, тиги буларды, жака-мака, материалдарды сезден чыкса, НДСтен бошотолу дедим. Ал сырьё катары чыгат, анан биздин жанагы текстиль жеке ишкерлер, частный сектор ошол жактан кийим тигип акча тапсын, ошодон налог төлөсүн деп айттым. Ошондой сунуштарыбыз өтпөй койду. Андан сырткары реэкспорт сезден 2% төлөчү. Биз ошол менен сездин мурунку көрсөткүчтү плюска чыгарып, сезде айлыктар аз болчу экен. Мага 60 000 начисление болчу, 48 000 колго тийчи да. Жөнөкөй сотрудниктер 20 000, 30 000 ушундай экен. Анан көбөйтөлү дедим, плюска чыгыпчы. Анан ал жагы мүмкүн болбогондуктан биз премия киргиздик. Эгер мурунку көрсөткүчтөн плюска чыкчу болсок, көбүрөөк болсок, анда 1 айлык кошуп беребиз деп. Ошон жылына 4 жолудан 1 айлык көлөмдө премия берип аттык. Анан сездегилер тим эле укмуш бүт маселелер чечилди. Мисалы, мен ар бир жумушчу менен ошо менен бир күн жүрөм да, эмне жумуш кылат, эмне көйгөйү бар деп. Бир күн охрана менен жүрсөм, 201 гектар территорияны жок кайтарыш керек экен да. Чарчайсың чын эле, күн ысык. Аэропорт жакты билесизби, аябай ысык. Анан чогултум да, бир күн барыңарга велосипед алабыз дедим. Кийимдери бир эле кийим дагычы. Неме, кирдеп калчу болсо үшүйт да, жыртып калса, неме, эскирип калса, жаңы кийимдерди алып берип, тиги спорт залдарга инвентарлар, теннис, тренажер, кондиционер бүт шарттарын түзүп, ар бир кызматкер менен чогуу неме кылдык. Садикте бир күн отуруп, чогуу тамак жеп, ремонт керек турбайбы, суугураак турбайбы, садиктин ремонтун кылдык. Анан сез полный чоң арыкчактарды жылуулук менен камсыздайт.
котельныйды толук немеден өткөрдүк, реконструкциядан, мощностун көбөйтүп, абоненттерин көбөйтүп, ылдый жака свет проблема экен, жаңы подстанцияларды курдук, иши кылып мурун көрсөткүчтөрдүн баарын жакшы жагына оңдодук да. Бирок жанагы мыйзам тарабынан чоңдорго үнүбүз жетпей койду. Көрсө Акылбек Үсөнбекович сез кереги жок, сез бул биздин экономикага тоскоолдук кылат, тиги бу дей эле деген позицияда болчу экен да. Анан эми өз жактан колдобосо не кылам деп турган кеткенди туура көрдүм. Андан сырткары жана реэкспорт боюнча айтып калдым да. Биз реэкспорт менен сездин показателин көрсөтүп атсак, Минэконом кызганып кетти да. Реэкспортту сыртка чыгарсак, Минэкономдун көрсөткүчү көбөйөт деп туруп анан 3% менен жалпы налог менен сырттан иштегиле деди. Мен айттым, бизнесмен үчүн 1% да чоң акча. Качып кетет десем болбой, сыртка чыгарды эле, анын баары Казакстанга кетип калышты. Анан кой, ушинтип өзүбүздүн ичинде өзүбүз бут тосуулар болсо не кылам, ушу кетип эле. Андан сырткары билесиз, Манас айылы боюнча ызы чуу болду. Ошону мен суроо берейин деп атам. Бишкек эркин экономикалык аймагы ошол ишканасына тиешелүү Манас айылы деген ошол силерге караштуу болчу да. Силерге дегеним ошол учурда жетекчи болуп турганда. Анан ошондо бир чыр болду. Жанагы Манасчы, Дөөлөт Манасчы деген дагы аябай боюнча чырдап, ал жерге болсо ошол кездеги өкмөтпү, бийликпи бул жерге деген биз алабыз дагы Манас айылын салабыз деди учурунда. Дөөлөт Манасчы болсо жок деп чырылдап деги Москвага чейин кетип өзүнчө ызы чуу болду. Мына соц тармактарда да бар. Анан кийин салынбай калды Манас айылы. Эмне болду эми ошол чыр, ошол конфликт боюнча эмне болду эми? Бул деле жанагы Вангую деген окуялардын бирөөсү да. Мен Манас айылынын сездин территориясында экенин билгенден кийин мага кабарлар келди. Манас айылын талкуулап туруп, ал жер администрациянын немеси болот экен, территориясы болот экен деп калды да. Анан эми администрация дегенде сразу ойлодум, эми чоңдор менен, шефтер менен карама каршы болуп, мен Манас айылын сактап калай позициясында болдум да. Анан не кылсам деп ойлондум, катуу ойлондум. Арыз жазып кетип калсамбы деген да ойлор болду. Анан карасам эле бир күн рекорд коюп калды, иши кылып Дөөлөт Сыдыков эфирге көп талкуу болуп калды да. Анан ушундай авторитет болуп атканда, элди эле колдоп атканда, ушул кишини алып келип коеюн, не болсо дагы эл анын үнүн угат деп туруп анан байланыштым. Дөөлөт мырза келбейсизби, сиз жетекчи болуп бербейсизби, Манас айылына бир кызмат, Манас үчүн бир кызмат кылып бербейсизби депчи. Ал киши келди, оңдой турган пландарыбыз бар болчу. Анан кийин жанагы коркутуу үркүтүүлөр тиги булар болду. Мен такыр аралашкан жокмун. Эми өздөрү чечсин дедим. Бирок мен ошол кезде жетекчи болгонумдачы, Манас айылынын бир шаардын тетиги боз бөлтөкөбү же аэропорт жакабы, мен негизи ойлойм да, аэропорт жака курса келген кеткен туристтер келе атыппы же кетип атыппы, бир тийип кете турган, көбүрөөк посетитель боло турган жер болмок депчи. Куруп коюп туруп, анан элдин баарын ачылышына чакыртып, анан уруксат алмакмын. Биз мояка сонун кылып куруп койдук. Тигини талкалай берели. Тияк администрация здания көчкөн атат десек, эч ким мызылдамак эмес да. Даже Дөөлөт Сыдыков кол чаап тим эле колдоп турмак да. Ушун кээде кичинекей бир детальдар ойлонулбай калып эле ошондой болуп калат да. Мына эми Манас айылы калып кетти. Билбейм азыр кандай пландар экенин. Сиз Бишкек эркин экономикалык аймагы ишканасы боюнча менде дагы бир суроо бар, анан башкага өтөбүз да, аны жабабыз. Ошол Бишкек сизге жетекчи болуп турган кезде баягы кызматтык машинең болгон жана автокырсык, ошол боюнча дагы ар кандай элде сөз болуп кетти да. Өзү Бишкек сездин жетекчиси болсо, анан кызматтык машинеси менен эми кырсык деген ал кызматтыкпы, кызматтык эмеспи машина менен кырсык болуп кеттир. Ошол иш эмне болду? Ошол баары мыйзамдуу бүтүп, агы карасы кара болсо так аныкталып бүттүбү, чечилдиби? Биринчиден мындай да, сиз жана айтпадыңызбы? Көп кетишет анан тиги бу деп чоңдор жөнүндө. Мен ошол бул водитель менен жүрүп калган турбайбы деген сөз болбосун деп өзүм айдап алган күнөө болгон да. Себеби мен водительди ошо жумуштагы маселелерди бүтүрсүн деп бош койчумун. Анан өзүм айдап алганда, билесизби, кайсы бир жылы Кыргызстан боюнча, Орто Азия боюнча бүт свет өчүп калат, билесизби? Ошол учур болчу да. Мен өдөдөн сезден келатам ылдый. Обедте эми үйдөн тамак ачып кетейин депчи. Правительственный трасса главный. Бул жакта уступи дорогу деген знак турат. Мен ошол свет өчкөнүн билип, акырын жылып өтүп атам. Жылып токтоп өтүп атам. Аркы бетин өттүм. Берки бетинде ушинтип жылып келатсам эле, ишенесизби? Бош
турган жол көрүндү, анан кийин эле тарс деген үнү кылды. Машина чимирилип кетти, бетиме жанагы подушкалар келип урунду, түшүнбөй калдым эмне болгонун. Бир убакта жана кулакка неме урганда кулагың тунуп калат экен, подушка ургандачы бирөө алака менен чапкандай. Эмне турайын, өлдүмбү, тирүүмбү деп ойлонуп атсам эле мына машинанын ичинде кызыл жашыл түтүндөр чыгып кетти, порошокторчу. Көрсө ал обезболивающий экен да, мындай неме сыяктуу этет экен да. Эч жериңе урган сезбей калат экенсиң. Анан ошондой болуп эле түшүнбөй эле мынтип түшүп элем, эмне болду деп эле карасам тирүүмүн. Машина ачып, бирөө келип калды. Бу тирүүсүң байке деп элечи. Тирүүмүн, тиякта эмне болуптур десем, ал нормальный деди. Анан түшүп эле бир ой келип кетти, эмне турайын ушул дагы ызычуу болуп кетпесин деп номер чечип коеюн деп, номер чечип койгонду бирөө видеого тартып алыптыр да. Ошо костюмчамын да эми. Ошодон ызычуу болду да. Бул өзү виноват болуп неме кылып атат деп. Анан ал кийин сотко өттү, бүт иликтөөлөр болду. Маалымат каражаттарынан мени шубады, бул катуу келди депчи. Ишенесизби, мына текшерип көрсүн. Мен Москвада дагы, Кыргызстанда дагы штраф албайм, эреже бузуу боюнчачы. Өзүм абийиримдин алдында немемин да, себеби сен бир күн бирөөнү кысып же мыйзам бузуп неме кылсаң, нааразы болуп кетсең, ошонун бирөө немесин, жазасын аласың да. Ошон үчүн такыр мыйзам бузбайм. Ал ошо сотко ишип, тигинин күнөөсү далилденип, неме мыйзам чегинде бүттү. Ал боюнча мындай күнөөм жок да. Бүгүнкү күндө сен эми мамлекеттик жок, андан кийин бир топ бош жүрүп калдың дагы, анан кийин туризмди өнүктүрүү фондуна жетекчи болдуң да. Ал ким тарабынан ошондой сунуш болду, кандай критерий менен сунуш болду дегендей, анан туризм кантип өнүктү дегендей. Мен бош жүрүп калдым, жана бош жүргөндө жанага макалда айттым го, жөн жүрбөйт депчи. Азыр деле кээде неудобный жазып алам, сындапчы. Ошон жазгандарым тажаттуу же билбейм, иши кылып иштеш керек болуп калды. Чет өлкөгө кетейин десем, Кыргызстандан кетсем көп жүрө албайм да, бир 10 күн жүрө албайм, чыдабайм. Кыргызстанга көрүнүп калыптыр организм делечи. Анан иштеш керек болуп калды. Анан мен дагы айттым, иштесем айлыгы жакшы жерге барам депчи. Анан ошондой сунуштардын бирөөсү ошол туризм фонду болуп калды да, айлыгы жакшы экен. Анан тем более ал кезде жетекчиси арызын жазып кетип калыптыр дагы, эч ким барбай атыптыр да, себеби ага чейин Калашниковго кылмыш козголуп камалып чыккан экен. Анан мага чейин деле Дүйшөн Исмаилович камалып чыккан да. Анан көбү барбайт экен, коркот экен ошондой жерлердечи. Анан мен ошол ызычуу жерлерден сен коркпойсуң да, кризис менеджер болуп калбадыңбы деп эле күбө салып неме кылса кеттим да, бардым. Же ошондо ким тараптан сунуш болду, же өзүң мен ошо туризм министрлигин көздөп жүрөм, ошол жака барайын дедиңби, же бирөө сунуш кылды? Жо, мага президент көп айтты, бул пиар жагын, маалымат жагын эле көрө берет да меничи. Анан мен журналисткадан 2015-жылы кеткен байке, билесизби? Бир убакта журналисттер $100, анан акча берсең любой шыбайт тиги бу деген сөздөр чыгып кетип, мен ошондой сөздү уккум келбейт да. Журналисткадан кеткенмин. Анан мен барган жагыма кайра барбайм деп эле журналисттиктен такыр отказ берип аттым да. Ошо тоготер суроо, туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчилигинде демек президент өзү сунуштаптыр. Президент эми сен пиарды жакшы кыласың деген мааниде сунуш кылды да. Эми жанагы айткандай эле ал жакта менеджер керек болгон экен. Анан барсак ошол маселеси көп болчу экен, проблемасы көп болчу экен. Мага чейин Баткен Абылкасымович, Садык Шернияздын иниси. Баткен Шернияз президент болгон экен. Ал өз арызы менен кеткен экен, анан ийүү болуп туруптур. Мен да иштедим. Анан биздин сунуштар, биздин сураныштар аткарылбады. Анан тем более туризмди Министерство экономиканын астына тыгып коюптур да. Туризм Өзбекстан, Казакстан баарын алып көрүңүздөр. Бүт өнүккөн өлкөлөрдө туризм министр, кээ бир өлкөлөрдө туризмдин министри вице-премьерлик деңгээлде. Любой аким, любой губернатор, любой немени башкарат экен да. Айтканын кылат экен. Анан мен эми туризмде жөн жүргөн жокмун, ишенесизби? Результат көрсөтүш керек болчу. Анан биздин потенциал чоң экенин көрүп, бир тарыхта калган аракеттерди көрөйүн деп аябай аракет кылдым, ишенесизби? Дүйнө кыдырып, мамлекет нерсе эмес. Мен мисалы чоң корпорацияларга жазам. Биз ушундай потенциал бар өлкөбүз. Биз ушундай нерселерди курсак болот, силер менен иштесек болот. Бир кабыл алып жумушуңарды көрсөтүп, эмне кыла аласыңар, неме кылбайсыңар, сүйлөшүп көрөлү дейт. Анан алар атайын немеси бар, бюджети бар. Биз аны билип туруп анан байланышабыз да.
бизге билет жатакана баарын төлөп берет. Биз бары ошолордун эсеби менен бүт завод фабрикасын эмне объектилер бүт көргөн, кандай пайда алып келип атат, ошонун баарын көрүп чыктык. Ишенесизби, бир 20дан ашык өлкөнү кыдырып чыктым ушу туризмди оңдоо максатындачы. Азыр биздин көп идеяларды башкалар аткарып атат, өзүнүн идеясы катары. Эми тарых убактысы келгенде аны деле айтабыз. Анан бияка адистерди көп алып келдим. Бүт силер туризмди бир немеге тыгып коюпсуңар да. Мисалы департамент 11 эле киши иштейт. Фонддо 50ге жакын киши иштейт. А башка жерде карасаң, айыл чарба бизде 30 000 киши иштейт, айыл чарба жалпы министрлигиндечи. Ошондой иштейт туризмдечи. Дубай нефттен акчаны алып калып чыгып полный туризмге тыгып салган. Турцияда туризм бүт өлкөнү неме өнүктүрүп турат. Франция дүйнөдө биринчи очередте турат. Мисалы мына Грузияны карасаңыз, акыркы 10 жылда 60тан ашык канатный дорога курулуптур да, Грузиядагы тоолуу өлкө да. Анан ошол канатный дорога тоолуу өлкөдө керек экен. Мен ушул тарапты көп изилдедим да. Доппельмайер, Лайтнер, Ровема, короче, дүйнөдөгү бүт меминден корпорациянын баарын кыдырып чыктым. Бүт эс алуу курортторун жана немелерин жайгыш иштегендердин баары менен неме алып келдим. Аларды бул жака алып келдим. Бизде эмне кылса болот? Тетиги Баткен, Алай, Көл, эчтеги калган жак бүт тоолорго чыктык. Чаткалда азыр мисалы лыжный база курсакчы, бүт Ташкент бизге келип эс алат да. Алар биз жака карап жолду куруп койгон. Биз жакы эле турат да. Себеби жайкысын Ташкент ысык, Дубайдан ысык. Азыр өткөндө көрдүм 65 градус деп турат. Кышкысын алардын кары батып эрип кетет. А Ташкентте жылына келип кеткен туристтер Ташкенттин өзүнө 10 миллион болсо, өзүнүн калпы менен бир 40 миллиондон ашат да. Ошол потенциал бизде турат. Биз Ташкент менен эле мисалы Ноокатта Каракой деген жайдын көбүчү өзбекстандык туристтер да. Өзбектер бизге эң көп келген калк өзбектер. Турист катарычы. Биз жылына 10 миллион турист өткөрөбүз. Мен канча сунуштарды айттым. Давай биз турист Турциядагыдай турсбор киргизели $10 эле. $10 ичине Ташрабатты бекер көр, тарых музейин бекер көр, көлгө бекер кир, экологический посту бизге бергиле, машина менен кирген платный болсун. Көлдү сактап калалы дедик да. Ошо көлдөгү очистной сооруженияларды Германияга бир адис жибердим. Ал бүт компаниялар менен неме түзүп келди, келишим. Алар бизге очистной сооруженияны берет канча жылга? Бөлүп төлөөгө куруп берет. Биз гарант болобуз. Мисалы, ал үчүн биз туризм министрлиги болушубуз керек болчу. Негизи, туризмди Минэкономго, спортту, маданиятка кошуп койгон туура эмес болгон да. Экөөнү бириктирип туруп, бир министрлик кылганда жумуш көбүрөөк болмок. Анан министрге вицелик деңгээл бериш керек эле, жана Бакыт Төрөбаевга, Камчек Кыдыршайычка берген сыяктуучу. Себеби мен туризмде турганда губернатор, акимдер менен жалдырачым да суранчым, мону кылып коюңузчу депчи. Эгер мен вице болсом команда бермекмин. Бирок жана бизде улам чиновниктер алмаша берген үчүн көп жумуштар бүтпөй калды. Өткөндө нарындыктар президентке атага кат деп арман жазышпадыбы? Ошолордо айтылган салкын-төрдү биз Акылбек Эргешевич менен сүйлөшкөнбүз. Сиз 20 миллион чыгарыңыз, мен 20 миллион чыгарайын, салкын-төр жасап коелу. Нарынга барсаң турист чаткыра турган жер жок. Ошондой эле Улан Алиевич менен көлдүн губернатору менен сүйлөшкөнбүз. Эми юг тарапты да жасасак, кача местныйлар ошол жака бармак депчи. Жана Балыкчыда пляж ачылбады, ошол сыяктуу проект кылып югту да жакшырталы дегенбиз, Туз көлдү жакшырталы дегенбиз. Толтура ушундай проекттер бар болчу. Анан ар бир регионго 500 миллиондон өнүктүрүү фондуна акча берген да. Аз көп эмне кылып иштетишти билбей жатат. Баткендин губернатору менен сүйлөшкөнбүз. Жана бассейни бар, современный отель салалы, жарымын биз төлөйлү, жарымын силер. Алар бизге 1 гектар жер берген аэропорттун жаныначы. Ошондой жумуштардын баары калып кетти да. Тетиги Жалал Абадта неме ачылган. Жалал Абадта жанагы динозаврдын калдыктары табылды деген маалымат чыкпадыбы? Камчек Кыдыршайычка үн жетпей койду да, хотя бы ошол киши колдойт го деп. Динопарк ачалы дегенбиз. Бүт динозаврлардын эстеликтерин коюп, музейлерин, немелерин кылсак, хотя бы динопаркты көрөм деп келишет эле да, сүрөткө түшкөндө Кыргызстан өзү эле реклама болмок. Анан дүйнө жүзүндө кайсы кыргызстандыктар белгилүү экенин билесизби? D-Billions деген балдардын каналы бар, YouTube'дачы. 30 миллион подписчиги бар, ар бир видеосу миллиарддан просмотр болот. Ошолор менен сүйлөштүм. Кыргызстан үчүн жардам бергиле, силердин атты колдонуп, акчаңарды да беребиз. Биз парк куралы дедим. Мисалы, Кыргызстанга Бишкектин үстүндө Бөзбөлтөк деген жер бар го, флашток турган жакта, ошол жакта жер бар да. Ошол жерге парк курсак, канатный дорога курсак, дүйнөдө любой ата эне баласына айтканын кылат экен да, туризмдечи. Диснейленд ошонто өнүккөн экен. Биз DB парк деп ошо D-Billions'ту 100 кылыпчы. DB парк деп атсак, анын франшизаларын да сатсак болмок башка өлкөлөргө. Анан ага чейин балдарга ошо D-Billions'тун каналы аркылуу элечи
момундай парк бар Кыргызстанда десең, ал ата энеси менен келет же бир туугандары менен келет. Анан бир бала бир жака барса болсо, анын садиктеги же мектептеги классташтары баргысы келет. Анан Кыргызстан арзан өлкө. Бардык туристтер бизге келмек да. Ушунун баарын пландап, ойлоп неме кылдык. Анан тетиги Турцияда Фетхие деген жер бар. Ошол жерде бүт курорттордун жана Бабадак тоосундагы канатный дорога, ошол жерден парашют менен секирген тоодогу ресторан тиги булардын хозяйыны бар экен, Кенанби деген. Ошо менен таанышып, ал кыргыздар биздин ата бабабыз деп бизди сыйлайт экен да. Силердин өнүгүш бизге кызыктар. Эгер силер биздикиндей сыяктуу неме салсаң, мен клиентский базамды ошол жака бурам. Кыргызстан арзан, жаратылыш сонун баргыла депчи. Биз ошондой жерде да иликтеп тети Алайдан Будалык деген айылдан таптык да. Жанагы парашют менен бир секиргени $200 экен. Ошондойлор жалаңбайлар келет экен. Биз жанагы арзан туризм эмес, кымбат туризмге өтүшүбүз керек да. Себеби бизге келген туристтердин бардыгы тоого чыгып, мындай чатыр тигип, ушундай арзан туристтер келет да. Кудурет. Ошо туризм боюнча мен суроо бердим. Ошол туризмди өнүктүрүү боюнча фондун жетектиги эмне иштерди кылдың деп. Мен жооп алдым. Мен бир топ сунуштарды айттым. Мына азыр кайтып аткан сыяктуу сунуштарды айттым, көп эле нерселерди айттым, бирок эми көп ишке ашкан жок депчи. Эми ошол туризм өнүктүрүү фондун жетектеп калган жетекчи катары мен бир суроом да. Ушул туризм боюнча мен бир эле маселени мындан көп 10-15 жыл мурда журналист кезинде, жашыраак кезде бир туалет, даараткана маселесин көтөргөн. Башкасын коюп ошо таратканабызды мына туристтер келсе тоо ташка барганда каяка заара кыларын билбей, каяка жанагындай чоң иш, кичине иш кыларын билбей кыйналышат да. Ушул сенин оюңча ушул таараткана маселесин кантип чечсе болот негизи? Ушул маселе менен туризм фонду башында жумушу ушул болгон экен да. Жана эс алуучу точкаларды салышкан. Ал жерде дааратканасы бар, душу бар, электр машиналарды зарядтай турган жери бар, кофейнясы бар, бүт бардыгы бар. Бирок мурунку жетекчиге эмне кылмыш козголгон? Немеде тендерде мыйзам бузуулар болгон, кымбат баалап коюшкан. Ал киши жанагы эл аралык стандартка жооп берип гранттарды алам деген ойдо аябай кымбат, фундаментине дагы кымбат темирлер салып ушундай кымбат баалап койгон да. Анан подрядчиктер өз жумушун аткарбай, көбү бүтпөй турат ушул убакка чейинчи. Анан алдыга пландарганы да аткарылбай калган да. Анан менин бир маселем ошол жумуштарды бүтүрүп, подрядчиктерди кысып, эртерээк неме кылып, же жумушун бүтүрсүн, же камагыла, же биз башкадан тендер берели деп арыздангандарым ишке ашпай койду да. Бүт подрядчиктердин кыршалары бар окшойт по-моюмчу. Анан тиги кылмыш козгойм деп кыйын болгон орган мүчөлөрү дагы телефонун албай ушундай неме болуп кетти. Анан мен дагы эми силер кызыкпасаңар мен эмне кызыгам деп ал маселени токтоттум. Негизи сиз туура бамдадыңыз. Мен канча дүйнөнү кыдырдым. Биринчи маселеси туалет маданият экен да. Көп ошол биздин жанагы эшиктеги туалеттерден көңүлү калат. Мен айтып атпаймын, муну кандай чечсе болот. Мисалы пансионаттарда азыр канализациянын бардыгы каяка кеткени белгисиз да. Очистное сооружение керек. Любой пансионат менин каражатым жок, аз салганга дейт. Биз мунун жолун чечтик. Биз Германиядан алып келип беребиз рассрочкага. Проценти жок. Бөлүп төлөйсүң. Гарантияны мамлекет бериш керек. Бу пансионат төлөй албай калса, мен берем акчасын депчи. Ошол үчүн туризм министрлик болуш керек. Минфин жоопкерчилик алып бербейт. Минфин берет да негизи госгарантияны. Министрлик туризм өзү болсо өзү бермек да. Андан сырткары бизде эми туризмге көлдө болуп атпайбы? Экопосту талкуулап салбай калтыралы деген мен. Азыр мисалы ар бир машина немеге аларчага 750 сомдон төлөп деле кирип атпадыбы? Биз анча эмес 200-300 сом кылып деле неме кылмакпыз көлдөнчү. Ошо экопосттон акча чогултуп туруп эле ошо туризмди, көлдү, экологиясын, туалет маселесин баарын чечмекпиз ошол жактанчы. Азыр эми экопост талкуулап салабыз деген менимче туура эмес да. Байкасаңыздар, көл жыл сайын азайып баратат, ичине кирип баратат да. Муну эмтеден ойлонбосок, таштанды, канализация, тиги маселелери неме болот, себеби мөңгүдө ирип атпайбы? Ошон үчүн буга олуттуу маселе неме кылып, дагы деле кеч эмес, туризмди министрлик кылып туруп, ага көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек. Өткөндө президент Садыр Нуркожоев пост жазды. Кыргызстандын келечеги өндүрүш менен туризм деп. Эми тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Туризмди дагы өндүрүштү да мен жетектеп, эми көйгөйлөрүн билем да. Эми бул жерде Садыр Нуркожоевду күнөөлөбөйм. Көңүл бурбады депчи. Ал киши Акылбек Жапаровго ишенген. Акылбек Үсөнбекович өзүнүн кетерин билген окшойт. Такыр көңүл бурган жок да.
мойнун алсын, такыр көңүл бурган жок. Биздин маселелерди карабай да койчу. Суроо өтүп кетчи исха жашилерибиздинчи. Анан туризмди курировать эткен Эдил Жолдубаевич. Ал киши да көп көңүл бурган жок, чын айтып коеюн. Экөөбүз бир эки эле жолу жолуктук да. На самом деле бизди курировать эткен катары мен Минэкономдун чогулушунда башкалар көйгөйүн угуп отура бербей, түз кирип мамлекет жетекчилиги менен чечишим керек болчу ошол учурда. Андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Бизде дагы эле бюрократия бар да. Эми мен билгенден ушул Кудурет Тайшабаровго негизи мындай сот жоона тартылып, сот кандай бир айып койгон, ошол акыбалың тууралуу айтып берсең, ушул сотко эмне болуп кирип чыгып жүрөсүң, эмне айыптарды коюп, кайсы ушундай жакшы нерселерди сунуштасаң, жакшы тыянактарды көрсөтүүгө далалат кылсаң, анан эмне айып коюлуп атат ошондо? Мага айып коюлган жок, немеге допроско чакырышты. ГКМгачы. Негизи көп неме кылышты, ар кайсы маселе боюнча тартипчи. Анан эми мыйзам бузбасаң өзүңө уверенде барасың да. Эмне мага заказ болуп атабы, айткыла ачыгын, мен анда эптеп эле камаш керек болсо мен силерге жумушуңарды кыйнабай эле айтайын депчи, мындай могу менен камагыла деп. Анан эми ал маселе акыркы жолку немеде ушул криминалга байланыштуу, криминал менен байланышы бар деп айып коюшту. Бирок аны биз ошол кездеги тиешеси барлар менен баардыгын неме кылып, ал эч кандай криминал эмес, мамлекеттик маселе чечүүгө байланыштуу болгонун чечип, ал допрос, ал иш жабылып токтоп, азыр эми Кудайга шүгүр деп пост жазсам да кама үйбеги эле, оюм жакшы эле деп жазып атпайм ба. Демек ошо жанагы караларга, криминалдарга байланышы бар деген сөздөргө такыр эле негиз жок, Ага такыр негиз жок. Мен криминалдарга байланышкан үчүн, бирок сиздин территориясына тийишпей келечи деп сураныч менен кайрылганмын да. Себеби билесиз, убагында Икрам Сатарич, Алмазбек Атамбаевдин водители кармалганда, ошол сиздин территориясынан дизель комплект деген субъекттен $150,000 пара алып кармалган да. Ошонтип илгери чоңдор, криминалдар күрүстетип турган экен. Анан мен ошол маселени чечтим, өзүм 3 жылга жакын иштедим, эч ким тийген жок. Демек чоңдор, криминалдар Бишкек сезди баягы эме кылып турган экен. Мурда ошондо саап турган да. Ошол маселе мен келгенде болгон жок. Сен мисалы бизден баары бир коркот, журналисттерденчи, бош жүрсөң деле, кызматта турсаң деле, кой ушуга тийбечи депчи. Эгер бул сасып чыкчы болсо көрдүң депчи. Ошон үчүн сезге тийишкен жок да. Сез ошон үчүн результат көрсөтө алды биздин учурда. Бүгүнкү күндө эми баягы мамлекеттик кызматта эмес, журналисттик менен деле мисалы үчүн байланышың жок, баягы гезит же медиа менен бүгүнкү күндө мындай оокат кантип өтүп атат? Оокат аш жагы, киреши табуу жагы, кандай бирдеме менен алектенүү жагы кандай болуп атат дегендей. Көп айтат да, эч жакта иштебесең сен значит басып коюпсуң да депчи. Мен ошону мен сурайын дедим. Ондай чоң болуп иштеп атканда мында басып коюп ошону акырын жеп жатасыңбы дегендей кылып. Жана айтып кетпедим, мен Кыргызстандагы ырчылардын почти 70% ырларын жазып берем. Бергем да убагында. Азыр эми бир аз жазып калдым. Анан Кыргыз патент ай сайын гонорар төлөт. Илгери билесиз да, акын жазуучулар аябай бай жашап, курорттор дес алып, Кыргыз патенттен чемодан акчаларды. Азыр эми андай бааланбай калды. Ушул маселени айтып койсом, Садыр Нуркожоевич бүт тармакка көңүл бурду, бирок мындай адабиятка болор элек да, чыгармачылыккачы. Ошол Кыргыз патенттин гонорарын өзүнүн фондунан көбөйтүп берсе, көбүрөөк акын жазуучулар жаза баштаса, жаштарыбыз көбүрөөк сабаттуураак болмок эле да. Мотивация болмок. Азыр бир сумма бөлүнөт. Ал канча автор болсо, ошонун коэффициенттери болот, ошого бөлүнүп кетет. Ал жерде дагы таанышына карап, жакынына карап, ким жакшыраак, жылуураак сүйлөсө ошого карап бөлүнүп кетет да. Эми мурда мен ызылдап жүргөн учурда жакшы алчыбыз. Анан азыр эми көп нааразы болгондор да бар да, мына кеч берип атат, жакшы карабай атат, эсептебей атат депчи. Ошол жактан алган гонорарыбыз бизге кенен жетчү кээ бир учурлардачы. Анан мисалы могул айфонду кантип алды, тиги буду отпайбы? Мен атайын ошол жактан гонорар алганда телефон алып коем. Могу телефонго 4 жыл болду. 12 Pro Max да, ошо гонорарыма алгам. Ал жактан кээ бирлер машина алып коет. Чын-чынына келгендечи. Тиги Бекборби деген сыяктуу обону көп немелер машина алып коет 1 жылда бир. Андан сырткары мен өзүм профессиональный волейболистмин. Кыргызстанда бүт турнирлерди утканмын. Өзүм клубта кармап жүргөнмүн. Жана Райым клубун кармабай койгон учурда
эрем клубун алайдатка деп өзгөртүп бүт алайлыктарды башын бириктирип неме кылып жүргөн, кайрат чачалап клубун алган учурлар болгон. Анан балдарды машыктырам. 3 күн балдарды машыктырам. Андан сырткары биз айылда алайлыктар мал багып чогойбойбуз да. Мен ат үстүндө 2 жыл болсо дагы неме болуп калдым. Кадимкидей эле бок чыгарып, чөп жийип, ат багып эле жанагы бизде улактын аттары бар да. Бүгүнкү күндө дагы ушу жер тамда кадимкидей ат кармайсың, багасың. Ооба, биз бок чыгарасың дегендей. Кадимкидей эле айылдагыдай элечи. Себеби ат азыр мындай жакшы түшүнгөнгө жакшы бизнес да болушу мүмкүн да. Аны таптап туруп улактын аты катары сатсаң кымбатыраак кетет. Андан сырткары аттын бир немеси бар экен. Зикир чалып турат экен 24 саатчы. Кудай ушул кожоюндун иши жүрүшүп турсун, ушул аман эсен болуп турсун, ушунун тапканы өзүнөн ашып мени бакканга жетип турсун дейт экен. Анан жана мен кырсык болдум деп атпадымбы? Ошо кырсык болгондо эчтеке болгон жокмун да, бир могул жеримде көгөрдү. Анан бир жумадан кийин атым өлүп калды. $25,000 атым өлүп калды. Анан ошондо алымдар айтты да. Чоң кырсык сага эмес, анда атыңа өзүн алат экен, атчы. Өзүн алат экен. Сен баша атың өлдүң да кайгырба дешти. Сен өлө турган жерден атың өзүң алыптыр депчи. Ошондон кийин мындай көбүнө кеңеш берем да, бир тай болсо да кармап койгула, неме кылып турат деп. Мен ошодон бери Кудай сактасын бир немеге кабыл элекмин. Мындай чоң жанагы текшерүү-мекшерүүлөрдөн деле жалган жалып камала элекмин да, Кудайга шүгүр. Эми өзүң баары баягы түпкү пайдубалың баары бир тагдыр ошенткен экен, журналистикага, гезетке аралашып калдың. Баары журналисттик жөндөн бар. Анан ошондой адамдан мен сөз эркиндиги боюнча мен сурабай кое албайм да. Бүгүнкү күндө ушул журналисттердин бирдемени айтканына, дегенине жанагындай камоолор болуп атат. Анан бирөөлөр айтат, өзү анан кийин жазып атканда карабайбы? Ойду тоону жаза бербей. Чала болот дегени бар. Жок, камабаш керек. Эркин оюн пикирин билдире бериш керек. Андай пикирлер көп айтылыш керек. Кабагым кашым дебеш керек андайларга бийлик деп айткандар дагы бар да. Анан бир кезде мен билгенден сен өзүңө дагы ушундай журналисттер тарабынан менимче ушу Бишкек сөздө жетектеп турганда болуш керек эле. Анан сен өзүң пост жазып чыккансың. Мен силерди керек болсо эскертем. Мен силерди керек болсо анан сотко берсем, анан камаласыңар, ыйлактат деп. Өзүң ошо журналисттерге ошондой айткансың да, камалып каласыңар депчи. Неге эле ушул журналисттерди камабоо, эркиндик, сөз эркиндиги, ой эркиндиги боюнча эмне айта аласың кыскачараак? Өткөндө сизге эфирге келип кетпеди Адилет дос. Айткез биз илгери кезинен бери доспуз да. Анан ошол айтып атпайбы, сөз эркиндиги жок деп. Анан 2 күндөн кийин чыгып маалымат саясатынын директ башчысы Дайыр менен жолугушуп атат да. Бизде ушундай уникалдуу өлкөбүз да. Президенттин маалымат саясатынын жетекчиси менен. Маалымат саясатынын жетекчиси менен жолугуп атат. Мен деле айттым, көп айтат азыр, булар тигини мактап жүргөн, азыр деле пакта коюп жүрдү, тиги бул деп комментарийге жазышы мүмкүн. Мен ошол кызматта жүргөндө дагычы туура эмес нерсе мен туура эмес деп президенттин WhatsApp-ына жазып жүрүп, же пост жаза коюп, ушинтип неме кылып жаман көрүндүм, эмеспи? Эгер мен сиздин алдыңызга килем төшсөк аздык кылат десем, дагы эле кызматта жүрүп же дагы чоңоюп кетмекмин да. Сөз эркиндиги жок бизде. Моюн калам. Мен азыр ойлонуп жазам. Анан жазып бүтүп дагы камап ийбегиле, эле мен жаман оюм жок деп жазып коем. Мисалы Канышай Мамыркулованын камалышы. Атай Бейшенбектин илгерки постун бөлүшкөн үчүн камалып атат. Чынбы? Эмнеге Атай Бейшенбек камалган жок? Убагында ошол мен журналист эскертти деп атпайсызбы? Мен журналистикада көп жыл иштедим, сот иштердин баарын билем. Бир мага бирөө сот жазган неме, арыз жазып кайрылган эмес да, канча ошо Фейсбукта тийишкендей эле гезитте тийишип жүргөм. Далил болуш керек да. Далилиң жок, божомол, кайсыл соттук иште утуларың билесиң. Мына сезди канча жазышты, коррупция бар, анан тиги бу тачабарып мынтиптир, тачабарып тиген типтир депчи. Мына сүзгөн иш боюнча деле ДТП боюнча менин күнөөм жок, соттун чечими турат. Ошолор боюнча мен сотко берсем утулмак. Анан журналисттер койбой, ызы кылбайсың деп. Мен кийин билип атпайм, тигилер камалып жактан берген отчетунан кийин $5,000 бермек, ушу тачабарыпты шубат неме кызматтан кетириш керек деп. Сезде турганда мен жанагы көмүскөдө иштеген немелердин баарын жокко чыгардым да. Анан ошолор балким бирөөлөр алкыруу акча бердирип мени кетиргенге аракет кылган окшойт да. Анан дагы бир нерсеси, мен
элдин баары менен журналист катары эле жүрүп чогуу эле жүрүп эле анан бир күн чоң болуп калсам кызгануу болду, чынын айткандачы. Көрө албастык болду. Эмнеге бул тайча барып жетекчи болуп кетет дагы. Биз дагы эле журналист болуп жүрөбүз деген учурда кээ бирлер бекер жамандап атышты да. Мен ага капа деле болбойм. Азыр мисалы менин фамилиямды Googleга жазса бүт негатив жумуш немелер чыгат да. Анан жекеме жеке сүйлөшкөндө эле ата сага заказ болгон турбайбы, сен андай деле жаман жигит эмес турбайсыңбы деп калышат. Ошондуктан мен ага терикпейм деле. А так сөз эркиндиги бизде жок азыр. Мен бирок кандай кылмакмын? Жанагы Манас айылын биринчи көчүрүп туруп анан бузмакмын деген сыяктуу эле көп тишпек эмес болчумун. Себеби мисалы сен бирөөнүн коросуна кирип күндүз алма жеп атсаң, бул алма жеп аткан турбайбы, жерге түшүп атпайбы бар деп эч ким унчукпайт. Бирок түнү кирип уурданып жеп атсаңчы, ата бул ууру турбайбы деп ууру катары кармап алышы мүмкүн да. Ошон үчүн көп куугунтуктабай эле жумушун кыла берсе эч ким подозрение да кылмак эмес, каршы да чыкмак эмес да. Болот Темиров боюнча Facebook баракчаңда мынтип жазсаң да, мен айтып коеюн, убагында мени дагы ушу болоттой кылып наркотикалык зат менен кармап камагыла деген тапшырма болгон. Бирок жакшы адамдар алдын ала эскертип сыртка чыгып кеткен. Бизде ушундай бизнеси жок, кылмышы жок, айыбы жок адамдарды наркотикалык заттар менен же диний адабият менен кармайт. Андан башка жолу кыздар менен сүйлөшкөнүн алып чыгып дискредитация кылганга аракет кылышат. Себеби башка айыбы жок. Ошол сценарий жазылган кагазды таап алышкан окшойт. Медвежью услугу оказывать этпей, кошоматтыкты токтоткула депсиң. Болотко чакыруу берсеңер эле келе турган законопослушный гражданин, бизде качан буга чейин дүң чеккендерди маски шоу менен кармадыңар эле. Жөн жерден анын авторитетин көтөрүп каналына көп просмотр алып берип атканыңарды билесиңерби? Бирдемеге күнөөлүү болгон күндө дагы Болот Темиров москвачандар менен кармай турган коркунучтуу адам эмес деп мындай болотту анткениңер туура болбой калды дегендей жазсың да, негизи ошо. Болот менен мен иштешкем да, журналист катарчы. Ал Кыргызстан партиясында штабында иштеген бала, экөөбүз вечеркада жүргөндө дагы неме болгонбуз, экөөбүз тең курактабыз да. Эми Болоттун немесин өздөрү көтөрүштү да, чын-чынначы. Мен кандай кылмакмын? Мен Болотту гражданствосын лишайт этип Кыргызстандан чыгарып, анан тиги алыстан бомбит эттирбей эле Кыргызстанда кармамакмын. Өздөрүнө кылды да. Кыргызстанда турса ал мага окшоп көп неме сүйлөй алмак эмес да. Кыргызстанда турсачы. Анан чыгарып ийгенден кийин ага уже баары да аялы камады, баласын ажыратып койду. Уже ал ага акча бергенге да аракет кылгандар болду да. Ага уже баары ал өлүп калса дагы неме жаза берет. Анан жана неме боюнча, менин окуям боюнча, мен чыгып кеттим деп атпаймынбы? Үйдүн алдында 2 машина турат дегенде мага статьяны да айтып берди да. Сен үйүңөн героин табат деди. Анан мен өмүрүмдө сигарет чекпесем эч ким ишенбейтин кудурет наркоман дегенгечи. Алдай чеккендерди кармачы болсоңор, бизде эстраданын 70% чегет. Эмне кармашпайт? Чынбы? Мен чоңдорду айткан жокмун. Ошол сен кайсы режим учурунда ошондо карматтың элесиң? Сооронбай Шариповичтин учурунда-чы. Анан себеби мен жанагындай сындарды айтып туруп алдым да. Дагы эмне деп айтылып калды суроодо. Ошол авторитетин ошон көтөрбөй эле неме кылса болот болчу да. Мисалы Болоттун иликтөөлөрүндө неме чиновниктерди, мисалы Садыр Нуркожоевич кылмыш кылайын деген ою болбойт да. Кол алдындагылар. Мисалы Акылбек Жапаровду 33 миллиард жеп кетти деп, налоговый жеди деп Камчы Кыдыршаевич айтты. Бирок кылыгы ишайган жок. Эдил Байсаловдун эмес. Акылбек Жапаровдун кылыгы ишайган жок. Значит, тигилерге ответкасы бар да. Жөн жүргөн жок. Неге бизге көңүл бурбайт, биздин тармактарга Акылбек Үсөнбекович десе, ал өзүн коргонуунун аракетин көрүп жүргөн экен да, мен ошол убакта туризмге жетекчи болуп калыптым. Эгер ошол убакта мен Садыр Нуркожоевичка түз кирсем, ону момундай кылалы, тигиндей кылалы деп, балким дальше иштеп кетмекмин да. Анан кармай турган болсоңор кармагыла ошолорду. Өзүңөр айттыңар го күнөөлүү деп. Эмне камабадыңар? Анан алардын алдында Болоттун сындары көп немелери, иликтөөлөрү же жок же бар деп күнөөлөрү таба турган иликтөөлөр да, мисалы, чынбы? Анын авторитетин бийлик өзү эле көтөрүрдү. Аны качырбаш керек болчу. Ушул жерде эле Кыргызстандын гражданины катары неме кылып туруш керек болчу. Эми толук болбосо дагы буга чейин элге анча белгисиз көп ушул сахнанын артындагы маалыматтарды айттың да. Баарын болбосо дагы. Анан эгерде Кудурет Тайчабаров сиз Бишкектен кетпей эле иштей берсе, эгерде Кудурет Тайчабаров туризмди өнүктүрүү фондунда иштей берсе, кызматтан алынбай элечи, ушул маалыматтар чыга беле? Айтыла беле?
Мен кызматта турганда деле жазып жаман көргөм да. Алды Болот Темирчүндө датасын карасаңыз, мен кызматта турган учурда деле жазылган. Мен ушул бир жаман адатым бар да, кошоматтан албайм да, туура эмес кылса айтып салам. Мен WhatsApp номерлери бар да. Бир жолу президент Бишкекке бирөөнү мэр койду да. 4 сааттан кийин кайра алынды. Ошондо жаза койбойм, досьесин алып тиги бул кылып неме кылбайсызбы десем, президент мага чалып туруп урушту да. Мен Кыргызстанда 33 000 чиновник болсо ошонун баарын тааныйт десин, менин анча таанышым жок. Мага сунуш кылгандарды койбоз. Мен чекесине жазып турулуптурбу ал жакшы адам же жаман адам деп. Жумушунан байкайбыз да депчи. Отуруп эле сүйлөй бересиң деп мени урушуп салган да. Анан ошодон кийин кичине токтоп калгам. Мен дагы эки суроом калды, ошо менен маекти жыйынтыктайбыз, эгер уруксат берсең. Бүгүнкү күндө сен деле журналист катары, жаран катары Кыргызстанда кырдаалды байкап турасың. Балким жөнөкөй карапайым адамдар караганда сен башкачараак көз караштасың. Анткени көп маалыматтарды билесиң дегендей, анча-мынча аралашып жүргөнсүң дегендей, буга чейинки байланыштар бар дегендей башкача. Бүгүнкү күндөгү ушул экономикалык биздин акыбалыбызга, биздин ушул башка кадрдык саясатына моундай иштер болуп атат, моундай нерселер жасалып атат, сонун нерселер болуп атат деген ушундай көрүнүштөр болуп атат. Сенин багың кандай ушуга? Эми сонун көрүнүштөр бизде курулуштар жүрүп атса болуп атат деп атат да. Мисалы жакында эле парламент немени уруксат берип салды, өкмөткө парламенттин ратификациясы жок эле карызга алып туруп иштей бергендичи башка өлкөлөрдөн. Карызга алып салганды баарын эле колунан келет. Мен жетекчи болсом мен деле ошондой кылып результат көрсөтө алам да. Бирок ал карыздын жооп төлөй турган күнү келет да. Аны эл төлөйт. Анын кийинки бийликтер кийинки муун төлөйт да. Анан аябай өнүгүп атат деп эл айтканда мен кошула албайм. Көп жерде ушундай дагы өнүктүрүп кеткен мүмкүнчүлүк, потенциалыбыз бар да, көп учурдачы. Просто көбүрөөк көңүл бурулуш керек болуп атат да. Мындай сын пикирлерге көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат. Үндөр жетпей калып атат. Анан атак мындай ниети байкалып турат да. Ниетичи өлкөнү өнүктүрөлү деген ниети байкалып турат. Президент менен жолукканда сүйлөсөң, ой Кудай турат деп сүйлөйт постоянночи. Мен ушу түнүгүнө действительно эртең менен 7-де чалып ушундай тытынып иштеп атканын көрөсүң да. Бирок бул жактан койгон кадрлар эле уят кылып коет да көп учурдачы. Эми чын анча командасы жок экен да. Анан мисалы мекенчилдерди койбойт дейт, көп билими жок мекенчилдерчи. Мени до конца деп канча жүрүштү. Бул билими жок тиги бу депчи. Мен мектепти кызыл менен бүткөм, мекенчил партиясына мүчө болгон эмесмин. Мен өзүм азыр любой мени билими жок деген менен мектеп программасы боюнча да, IQ боюнча да жарыша алам да. Мен өзүмө ишенген үчүн ошо алып кете алам деп барам. Эмне үчүн мен медицинага барган жокмун, же башка тармакка барган жокмун, тилим өтпөгөн жакка барган жокмун да. Көзүм жеткен жагына бардым. Себеби мен тарыхта ушундай болуптур деп уят болуп калгым келбейт. Себеби бул сөз атам атын жаманатты кылат да. Мен атама убада бергем, сиздин сөз немеңизди уят кылбайм депчи. Ошонун аракетин көрүп атам. Мен атама берген убадам үчүн коррупцияга аралашкан жокмун, бюджетке кол салган жокмун, кошомат кылып кызмат үчүн жабышып жаткан жокмун да. Кызмат мага жакса мен мурда эле берген мандатын алып депутат болмокмун, же болбосо кошомат туруп жүрүп башка кызматтарга дагы көтөрүлмөкмүн да. Мен иштесем, тарых үчүн, чындык үчүн, келечек үчүн гана иштейм. Садыр Жапаров боюнча мына көрөсүңөр ушул президент болот деп вангавайт эттиң эле, ал кандай болгонун коомчулук көрдү. Мына Камчыбек Ташиев боюнча дагы мындай вангую деген мындай бир аналитикаң, өзүң божомолуң барбы, кандай болсо? Мен ушудан рахат алам да, бирден мен айткандай болсо, рахат алам. Менин анализим туура чыкты. Менин анализим туура чыкты деп жакшы окуган окуучу 5 алгандай сезим болот. Кече Жалал Абадтын жаңы администрациясын көрдүм да. Анан жана Камшин Кыдыршаевдин апасынын артында больницада азыр Медайым деген неме тартылып атат, сериалчы. Ырыс океанына тартат, как раз Дөөлөт Сыдык. Дөөлөт Сыдык өзү кошо актер болуп атат. Ошол. Анан карабайсызбы, мурда сындап качып жүргөн чогуу эле иштеп атпайбы? Бизде Кыргызда немеде кечирсе боло берет дегендей. Ошол администрацияны көрүпчү, эми Бишкектегиден кем калбайт да. Ойлоп койдум. Анда кийинкиде Камчыбек Кыдыршаевич барат дагы борборду Жалал Абадка көчүрөт дедим. Себеби аз Жалал Абадтын жасалганын көрсөңүз,
борбордон жакшы да. Анан бул менин Вангую деген да азыр өзү деле президент деле ой жок деп атпайбы? Буга чейин Садыр Нуркожоевич президентке койгон эмес. Камчыбек Кыдыршаевич койгон. Мен мисалы бир турнирге катышып жеңилип калчу болсом, ошол турнирди жеңмейинче тренировка кылам да. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин результаты үчүн чуркап, жанагы ГКМБнын зданияларын оңдоп, бүт тармакка кийлигишип результат көрсөнүп атканы бул шайлоо алдындагы Бул бекер жеринен эмес. Старттан мурунку пиар деп кабыл алам менчи. Себеби мындай да, көп учурда башка атаандаштар даярданга жетишпей калбасын деп шайлоо тарс мөөнөт номурда болуп калат. Мен болжомолдойм дагы бир Вангую да. Күзүндө парламент тарап парламенттик шайлоо болушу мүмкүн. Жазында президенттик шайлоо болушу мүмкүн. Дагы бир конституцияны өзгөртүпчү. Анан Камчыбек Кыдыршаевич барып Путин менен Медведевдей кезек алмак салмак. Мисалы неме дебедиби? Премьер-министрликке тажрыйбасы жок адам деле келе турган немени кабыл алып коюшпадыбы? Премьер-министрликке Каныбек Туманбаевди коюшат. Ал өз адамы. Ээлеп турат кызматты. Садыр Нуркожоевич баардык жумуш боюнча маалымат алып турат дагы. Президенттик шайлоодон кийин премьер-министр болуп турат. Анда конституция өзгөрөбү анда, бир полномочиясы башкачараак болуп. Караңыз, күзүндө парламент келип туруп конституцияны өзгөртөт. Сразу парламенттик шайлоо болот. Жанагы бир округтан 3 депутат тандем болуп келе турган кирет. Шайлоо бир октябрь-ноябрда өтөт дагы, жазында кайра президенттик шайлоо болот. Ушул видеону сактап койсоңуздар. Көрө жатарбыз, эми бул прогнозду дагы, бул божомолду аналитикалык мерчемди дагы көрө жатарбыз. Эми ошол баягы соңку суроо. Эми бул элестет, сенин алдыңда эки киши отурат. Бири Садыр Жапаров, экинчиси Камчыбек Ташиев. Өзүнө түз бир ооз эмне деп айтат элең? Айтуу мүмкүнчүлүгү болсо, экөөнүн көзүнчө. Мен силерге не жамандык кылдым эле? Неге мени кечке допроска чакырып беришет? Тамаша иретиндечи. Мен ар бир тармак боюнча эле өз көз карашымдагы немелерди айтмакмын да, совет берип элечи. Мурунку президенттерге кандай соцсет гезит аркылуу неме кылып жүрсөм, ошол сыяктуу эле айтмакмын. Көп учурда мындай бизде жамандап коюшат да. Мисалы, немеде Аю холдингинде иштеп жүргөндө делечи, Шайков эке мага жакшы мамиле кылса, ушул неме болуп кетет, жото жакын болуп кетет деп эле мени жамандай беришчи. Тиги Сооронбай Шариповичке пресс-секретарь кылабыз дегенде да беркилер кирип жамандап коюшкан. Ушундай да, мен мисалы Бортадин менен биз мамлекеттик расмий сапарларга чогуу чыгып жүрөбүз да. Ана министрлер, чоңдор жана жактан бир нерселерди уюштуруп, башка өлкөнүн немелери менен сүйлөшүп неме кылып калсаң эле, Кудрет, сен жакшы эле боло турбайсыңбы дейт, кечинде кофе ичип отурсаңчы. Сүйлөшө келсе. Неге жаманды ойлодуңуз? Интернеттен окусаң эле сени жаман дейт. Мен жанагы неме боюнча айтылбай калбадыбы? Ошону айтып кетейин. Эгер адамды аябай көп адам шоп аткан болсо, бул заказ. Эгер адамды жанагы немеси, мисалы, төшөгүнө чейин кирип кеткен болсочу, ал адам мен үчүн эң таза адам. Мен мурда Өмүрбек Чиркешевичти көп неме кылчу эмесмин, шайлоо президенттиги туттуруйдан тиги бу депчи, популист тиги бу деп. Анын төшөгүнө, тиги муфтийдин төшөгүнө чейин кирип кетип видеолорун чыгарганда, башка эстеке таппай ошону чыгарды деп эсептейм да. Себеби алар эң таза адам болуп эсептелет. Анан бал тузагы деген түрктөрдүн чыгармасы бар. Бүт дүйнөдөгү эстекеге сатылбаган, коркпогон немелердин баардыгын, мисалы Билл Клинтон деле, Моника ким эле? Левинская менен ушу бүт ошол неме менен тиги Сулайман ким эле? Ал деле. Жанагы великолепный вектеги. Анын баары ошо жанагы Троя согушу деле кыз аркылуу болгондо. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер ошол чекке жетип калган болсо, ал эң таза адам да, башка жагынан жеңилген эмес, артты булганга эмес, башка жагынан жеңилбей, анын эң слабый точкасы ошол жерге келген. Кимге кызык болсо, ошол чыгарманы окуп койсо, бүт дүйнөдөгү немелер кантип аял кишини жиберип жеңилткенин чагылдырганда, азыр чат жетип оңой эле которуп берет түрк тилиненчи. Ошол чыгарманы окуса, жанагы суроолорго жооп алат да. Кудрет, рахмат. Анда мен ушу Facebook аркылуу демейде ушу жазып, буга чейинки жазып аткан, соңку кезде жазып аткан постторуңду, ачык айкын жазып аткан постторуңду окуп, ошондон улам
түз эле кайрылдым эле. Кудурет баштагы эле Кудурет бекен, же өзгөрүп калды бекен, келе бекен чакырсам, же келбей бир шылтоон айтабы экен десем, келдиң, чоң рахмат. Анткени баягы жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүп кеткенден кийин акырын баягы окопто отуруп калышат да, унчукпай кое турчу депчи. Анан бир оз айттым, келдиң, ачык суроолорума ачык жооп бердиң, чоң рахмат. Эми биз силерден сабак алган жигиттербиз. Сиздин багыт программаңызды көрүп жүрүп мен да ушундай курч болом деген кыялдар болчу да. Ошондой эле немени Раматул Уланегизбаев дагы айтчу да. Кантип ушундай журналист болсок болот деп неме кылыпчы. Анан ал агымда иштечиле, анда иликтөөчү журналист болом десең, анда азаттыкка бар деп мени чакырган учурда, анда Султан Жумагулов байкеле мен Уланды жибергем да, ушул бала өсөт, мен өзүм жардам берем депчи. Сөйө мен сага сунуш болгондо сен Уланды жибергем. Экранга чыгып мондай видео голосовой материал жасагым келчү эмес да. Мага жазып коюш оңой болчу да. Анан себеби кененирээк жүргөнү жакшы көрөм. Эмне үчүн таксиде иштедим? Журналисттердин көбү эртең эмне жазам, кимди чакырам дейт да. А таксиде ойлонбойсуң да, күнүмдүк жумуш. Ошонтип эс алып келдим да. Рахмат анда Кудурет, чын дилден чыккан, чын ыкласыңа чыккан ушу жоопторуң үчүн рахмат. Ишиңе ийгилик болсун, үй бүлөңө, үйүңө береке болсун. Рахмат. Чоң.